депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор, кворум бар. Так, бүгүнкү ишеним фракциясынын күн тартибин бекитип алалы, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү фракциянын отурумуна Кыргыз Республикасынын турак жай кодексинин аткарылышы, калктын социалдык турак жай менен камсыз болушу жана Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2021 жылдын 21 декабрындагы номер 75 токтому бекитилген Менин үйүм 2021-2026 Кыргыз Республикасы программасын ишке ашыруунун абалы. Баяндамачылар мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу, Кыргыз Республикасынын финансы министри. Экинчи маселе ар кандай маселелер. Күн тартиби боюнча башка сунуш жокпу? Анда күн тартибин добуш коем, добуш берип коюңуздар. Рахмат. Так, бүгүнкү фракциянын жыйынына чакырылгандар. Так, ачык акционердик коом мамлекеттик ипотекалык компания Жээнбаев Тилек Жанышевич төраганын орун басары, Омуров Амантур Нурбекович төраганын орун басары, Кыргыз Республикасынын каржы министрлигинен Аманбаев Үмүтжан Моминович министрдин орун басары, Кыргыз Республикасынын финанс министрлигинин борбордук казыналыгынын директору, Кыргыз Республикасынын президенттин иш башкармасынан Жунушев Талантбек Асаналиевич, Кыргыз Республикасынын президенттин иш башкармасынын орун басары. Чуркап келет абы? Ооба келет. Өтө алыс жерден келет ата. Так, Камбаров Урматбек Муратбекович. Ал кошо чуркап келет абы? Экинчиси. Так. Келатса анда президенттин жогорку кеңештеги өкүлчүлүктөрү чуркап келатышат деп айтып турат. Келе беришсине. Ишти баштай берели. Кимиңиздер доклад кыласыздар? Тилек Жанышевичпи же Амантур Нурбековичпи? Тилек Жанышевич. Анда Тилек Жанышевич келиңиз. Саламатсызбы, урматтуу фракция мүчөлөрү, урматтуу Улубек Зулпукарович. Сиз үчүн кыскача мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматты тартуулап кетели. Жалпы жоон менен бүгүнкү күнү ушу турак жай менен камсыз кылган үй бүлөлөрдүн саны 9500 болду. Кечеси бул 2021-26 жылдын турак жай программасынын алкагында ушул 3 жылдын ичинде 4000 үй бүлө камсыз болду. 9 миллиард 600 миллион сомго каржылоо жүргүзүлдү. Эгерде мурунку программага салыштырсак, мурунку программанын 5 жылдын алкагында 15 жылдан 20 жылга чейин 5400 үй бүлө 6 миллиард 600 миллион сомго. Ошондо жалпы жоон менен ушу эки программанын алкагында 9,5 миң үй бүлө 16 миллиард 200 миллион сомго каржылоо болду. Эң негизги багыттары бул жеңилдетилген ипотека, социалдык ипотека, арзан ипотека жана үлүштүк курулуш. Өзүңөргө белгилүү болгондой, ушу үстүбүздөгү жылдын 30 январында президентибиз Садыр Нуржапаровдун жарлыгына ылайык ушу баштапкы төлөм 50% менен биздин дагы өздөрүнүн кирешесин тастыкталбаган жарандардын категориясы үчүн дагы ушу бир багытты ачтык. Бул негизгиси менен
ушу биздин сырт жакта жүргөн биздин мекендештер, ушу эмгек миграцияда жүргөн жарандар үчүн багытталган. Бул жакта өздөштүрүп атабыз. Ошондо социалдык ипотека менен бүгүнкү күнү биздин кезекте турган жарандарыбыздын саны 2000 болду. Жеңилдетилген ипотека боюнча 16800, арзан ипотекага 4400. Ошондо жалпы жону менен бүгүнкү күнү кезекте 23,5 миң үй бүлө турат. Каржылоо боюнча ушу 2021 жылдан баштап ушу менин үйүм жагым программанын алкагында ипотекалык кредиттерге 21 жылы 650 миллион доллар жумшалды. 22 жылы 3 миллиард 800 миң сом жумшалды. Анан өзүңөргө белгилүү болгондой, ушу 2022 жылдын аягында биз ушу жаңы багытка басым кылып атабыз. Бул курулуш жакта, анткени деген рыноктогу, мүлксүз рыноктогу баалар кыйла кымбаттагандан кийин биздин акыбатты жоготпош үчүн ушу арзан турак жайды, жеткиликтүү турак жайды куруу үчүн ушуну багытталдык. Ошондо 23 жылы 4 миллиард 300 миллион сом каржылоо бөлүндү бизге. Анын ичинде 969 миллион сом бул немис өнүктүрүү фонд банктын алкагында каржылоо жүргүзүлдү. Алар болсо банктар аркылуу региондорго жумшалды. Бишкек менен Ош шаарынан тышкары. Андан тышкары 2 миллиард 200 миллион миллиард сом курулушка багытталды. Бул өзүңөргө белгилүү болгондой бүгүнкү күнү чоң ири курулуш жүрүп атат. Мурунку 47 колониянын ордунда 4700 батирлүү чоң турак жай комплекс курулуп атат. Андан тышкары дагы Скрябина 45 дарегинде, ал жакта 549 батирлүү комплекс курулуп атат. Айтматова 102 дарегинде 612 батирлүү турак жай комплекс курулуп атат. Ушул 3 турак жай дарегинде жалпы жону менен ушул жылдын ноябрь айында курулуш иштери аяктайт деп ушу бүгүнкү күнү президенттин иш башкармалыгынын алдындагы Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишкана ушундай пландарды коюп атат. Баса белгилеп кетчү нерсе, ушу Маликова 91 дарегиндеги мурунку 47 абактын ордундагы 3 кезекке бөлүнгөн. Бул жылы биринчи кезеги аяктайт ноябрь айында, бул 900 батир. Дагы өзүңөргө белгилүү болгондой Сауд өнүктүрүү фондунан дагы 100 миллион доллар бөлүнүп атат. Былтыр биз ратификациядан өткөнбүз кредит келишимин. Ушул Сауд өнүктүрүү фондунун проектинин алкагында 2700 батир курулат. Бүгүнкү күнү консультантты тандоо процесси жүрүп атат. Пландаштырып атабыз, ушу экинчи кварталда тандоо иши аяктаса, ушу консультанттар бизге көмөк көрсөтөт. Подрядчиктин тандоо процессине көмөк көрсөтүшөт. Анан үчүнчү кезеги дагы калган ушу 4700-дүн ичиндеги калган 1,5 миң батирдин саны, булар дагы анын дагы каржылоо булагын аныкташ керек. Ал жагын дагы иштеп чыгып атабыз. Бүгүнкү күнү жалпы жону менен республика боюнча Бишкек шаарынан тышкары дагы Жалал Абад шаарында 3 турак жай комплексинин курулуш иштерин баштадык. Нарын шаарында 1 турак жай комплексин баштадык. Өзүңөргө белгилүү Каракол шаарында баштадык 1 турак жай комплекс. Дагы ушу май айында Талаш шаарында баштаган атабыз. Ушу менен пландарыбыз боюнча ушу жылдын аягына чейин
биздин ар бир региондун борбор шаарларында туракча иштерди баштайбыз. Дагы 20 миң батирдин курулуш иштери дагы башталат. Бүгүнкү күнү 12 миң батирдин курулушу жүрүп атат. Дагы ошондой 20 миң батирдин курулушун баштасак, дагы ушу жалпы жолу менен 32 миң батирдин курулушу жүргүзүлөт. Жалпы жолу менен ушу бүгүнкү күнү талап кылган акча каражат бул 71 миллиард сом каражат карагантабыз. Бул ар кандай булактардан каржылоону пландаштырып атабыз. Алардын ичинде республикалык бюджеттен ушул 24-жылы 5 миллиард сом акча каражатты күтүп атабыз. Андан тышкары Сауд өнүктүрүү фондунан 100 миллион доллар жумшалат. 2024, 2025 жана 2026 жыл ушу 2 жылдын ичинде бул ишке ашырылат. Жана андан тышкары Ислам өнүктүрүү фондунан 79 миллион сомго 79 миллион долларга азыр келишим түзүүгө иштерди жүргүзүп атабыз. Жакынкы арада ушу алып проектин дагы ратификацияга силерге сунуштайбыз. Бул кыскача маалымат. Дагы суроо жоопторго даярбыз. Рахмат. Рахмат. Так, Талантбек Асаналиевич, келдиңизби? Чарчабадыңызбы? Тез басып келип. Сиз менен кошо дагы бирөө келаткан эле чуркап. Урматбек Муратбекович деген. Калып калдыбы, Так, урматтуу президенттин өкүлү, фракциянын жыйынына убагында камсыздап бериңиздер. Президент иш башкармалыгынын жетекчисинин орун басарын жана юридикалык бөлүмүндөгү башчысын фракциянын чечимине киргизгиле. Фракциянын жыйынына кечигип келген деген. Так, анда суроого өтөлү. Биринчи сөз суроо үчүн депутат Өмүрзаков Сүйүнбек Абдылдаевичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, кесиптештер, рахмат. Урматтуу Зулфукарович. Урматтуу Тилек Жанышевич, сиздин маалыматыңызды уктук. Бирок тактоо иретинде дагы сизге азыр биз суроолорду бере баштайбыз. Мына укук коргоо органдарынын жана коргоо министрлигинин кызматкерлеринин турак жай менен камсыз кылуу үчүн сиздерге өткөндөн баштап кандай иш алып барып жатасыздар жана канча кызматкер турак жайлуу болду, кайсы региондордо? Урматтуу Сүйүнбек Абдылдаевич, бүгүнкү күнү ушу укук коргоо жана күч органдарынын кызматкерлери үчүн жакынкы арада эле декабрь айында Ички иштер министрлигинин кызматкерлери үчүн 216 батир тапшырылды. Бул ипотекалык механизм менен тапшырылды бул батирлер. Андан тышкары дагы мамлекеттик жаза кызматынын кызматкерлери үчүн ушу жанагы эле айтып кеткен Маликова 91 дарегиндеги мурунку 47-чи абактын ордундагы алар үчүн дагы бир квота бөлүнүп атат. 450 батир. Ушул 4700 батирдин ичинен ушул жаза кызматкерлери үчүн. Андан тышкары дагы ушул курулуп жаткан комплекстерде мамлекеттик коопсуздук комитетинин, улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери үчүн дагы квота каралып атат. Алардын ичинде чек ара кызматы үчүн дагы квоталары бар. Андан тышкары бүгүнкү күнү коргоо министрлигинин дагы бир жер тилкеси бизге өтүп атат. Ошол жер тилкеде дагы бир 2300
батирлүү турак жай комплекс курууга пландаштырып атабыз. Ал жака дагы бир 20–30%дай ушу коргоо министрлигинин кызматкерлери үчүн дагы квота каралат. Жакшы, мына эми азыр айтып жатасыздар, бүгүнкү күндө республика боюнча 7 областтын бардык жеринде биз окуп жатпайбыз, бардык аймагында ипотекалык үйлөр салынат депчи. Бул абдан жакшы. Мына бүгүнкү күндө үй, турак үйгө муктаж биздин жарандар абдан көп. Ошон үчүн буну жакшы иш чара менен ишти алып барышыңыздар керек. Мына бүгүнкү күндө сиз жаңа айтып кеттиңиз, тактоо иретинде окуп берсеңиз да болот да, канча ипотекалык мына сиздер тараптан үйлөр салынып жатат, канча жаранга жетет жана качан бүтөт. Мына бүгүнкү күндө салып атканыңыздар так жакшы окулай берсеңиз. Канча салынып жатат, канча ошо жаранга берилет биздин, качан ошол үйлөр бүтөт. Жарайт. Бүгүнкү күнү жүрүп келаткан курулуш боюнча Маликова 91 региондорго да бөлүп айтсаңыз. Мурас турак жай комплексинде жалпы жону 4754 батир курулуш иштери башталды. Бул турак жай комплекси 3 этапка бөлүнгөн. Биринчи этапта 900 батир, экинчи этапта 2700 батир курулат, жана сабат өнүктүрүү фондунун каражатына. Жана үчүнчү этаптын каржылоо булагы азыр аныкталып атат. Ошол аныкталгандан кийин дагы үчүнчү этап дагы курулат. Скрябина 45 дарегинде 549 батир курулуп атат. Юдахина 64 дарегинде сот системанын кызматкерлери үчүн 81 батир үй курулушу аяктап атат бүгүнкү күнү. Дагы экинчи этабында 90 батир курулат, дагы бир ошол эле дарегинде дагы бир үй. Туңгуч микрорайонунда, кичи микрорайонунда 9 кабаттуу үй курулуп атат, 2 подъезд, 54 батирлүү. Жалал Абад шаарында 3 дарегинде 3 турак жай комплекс курулуп атат. Курманбек көчөсүндө 639 батирлүү турак жай комплекс. Жалал Абад шаарынын Манас көчөсүндө 450 батирлүү турак жай комплекс. Жана Жалал Абад облусунун Сузак районунда Ленин айыл өкмөтүндө 9 этаж 12 блок курулуп атат, 945 батирлүү. Андан тышкары Нарын шаарынын Молдоева көчөсүндө ушу апрель айында курулуш иштери башталды. 216 батирлүү турак жай комплекс курулуп атат, 4 үйдөн турган. Каракол шаарында 3100 батирлүү турак жай комплекс курулуш иштери башталды. Бул дагы баягы жер тилкеси чоң, батирлердин дагы саны чоң. Бул турак жай комплекс ушу Маликова 91 дарегиндегиндей эле этап кылып бөлүнөт. Ушундай. Ошондо жалпы жону менен 12055 батир курулуш иштери бүгүнкү күнү жүрүп атат. Мен айтып кеткен даректеринде. Андан тышкары ушул эле 24-жылы дагы 9 дарегинде курулуш иштерди баштайбыз. Бул Бишкек шаарында Молдобасанова көчөсүндө 225 батирлүү турак жай комплекс иштери башталат. Токмок шаарында бүгүнкү күнү Токмок шаарынын мэриясы 45 гектар жерди өткөрүп берди бизге чоң микрорайон курулуш үчүн. Ал жака 4986 батир каралып атат болжолдоп. Буну дагы баягы ири долбоор болгондон кийин буну дагы этап кылып бөлөбүз. Талаш шаарында 504 батирлүү турак жай комплекс иши башталат. Май айында азыркы күнү проекттик сметалык документациясы даяр болду. Жер тилке маселеси дагы чечилди. Чолпон Ата шаарында ал жакта дагы ири жер тилке бөлүнүп атат. Ал жака дагы 2225. Кечиресиз, мен сизге айттым, бүгүнкү күндө салынып жаткан үйлөрдү айттым. Сиз келечектеги мына айтпаңыз, анан кийин дагы суроолор болот. Ошондо кийинки келечекте иш чара кандай депчи. Бүгүнкү күндө ошондо Бишкек шаарында, Жалал Абадта, Нарында, Каракол шаарында 4 жерде салынып атат бүгүнкү күндө. Туура айттыңыз. 12000 канча дедиңиз? 12055 батир. Анда мына бул сиз айтып атасыз, азыр Чүй Токмокто айтып атасыз.
Чолпон Ата шаарын айтасыз, Таласта салынат деп жатасыз. Ош шаары, Ош обласы, Баткен жак кандай болуп атат? Бүгүнкү күнү Ош шаары боюнча бизге жер тилкелер өтүп атат. Ушу президенттин жарлыгынын негизинде бул ички иштер министрлигинин бир жер тилкеси өтүп атат. Турак жай комплекси курабыз жана Ош шаарынын мэриясынын жер тилкеси өтүп атат. Бүгүнкү күнү биз ушу жер тилкелердин техникалык маалыматтарын иш башкармаларына тапшырдык. Алар проекттик сметалык документациясын түзүүгө башташты. Тилек Жанышев менен Андан тышкары дагы эмнеге сизге мен мындай суроо берип атам, региондорду мисалы ипотекалык компанияда үй салгандарды жандандырыш керек деп, себеби азыркы күндө жаштардын баардыгы шаарга тыгылып атат да, Борбор Бишкек шаарыначы. Эми айылда, региондо мисалы областтын борборлорунда жаштар иштеш үчүн биринчи үй жай керек экен да. Ошон биз областка, региондорго көбүрөөк салсак үйлөрдү, жаштар бул Бишкекке эле көп учурда жерде калышат болчу. Үйлөрдүн ата энесинин жанында, балдардын жанындачы. Азыр ата энесин, бала чакасын таштап туруп алар бул жакка борборго келип атышат. Ошон үчүн жерде мына Баткен аймагына, Ош областына, Ош шаарына дагы ишти жандандырыш керек. Макулбу? туура айтасыз. Андан кийин мына бул Тилек Жанышевич мага кайрылып жатышат да, жарандардын айтуусу боюнча 2023 жылдын дейт, август айынан бери кезекте тургандар тизмеси жаңыланбаптыр дейт. Банкка барып текшерсе, банкта тизмеси бар экен. Бирок алар мына ГИК эч качан жаңылабаптыр да, алар жаңылаш керек дейт. Ушуну силер онлайн режимде кылсаңар болбойбу, маалымат алып турса болбойбу? Ким канчанчы очередте экен, кезекте экен. Сиз кезектер боюнча айтып калбадыңызбы? Ошо ким канча кезекте экен онлайн карап турса жакшы да. Жана сиздерге азыр эмнеге сөз айтылып атат, претензия болуп. Ошо коррупция болуп атат, тизмени жылдырып атат деген сөз болуп атат. Мына бизге азыр айтат 23 жылдын август айынан бери дейт кезекте тургандар тизмеси жаңыланбаптыр. Ошону бизге кийин сиздер урматтуу Улукбек Зулпукарович ушу бизге кагаз жүзүндө берип койсо, мына 2023 жылдын августтан баштап жаңыланбаптыр да, ким канчанчы кезекте турат экен. Ошону бизге сиздер маалымат берип койсоңуздар макулбу? Анан кийин биздин сунушубуз мына онлайн түрүндө ар ким билип алсын, кирсин дагы тактасын, мен канчанчы очередтен 100-чү же 5-чү канча экен. Ошону сиздерге дагы мындай күмөндүү сөздөр жаралбайт. Макул, ушуну бизге берип коюңуздар. Андан кийин мына бул мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу мына бүгүнкү күндө канча мамлекеттик кызматкер үйлүү болду? Мамлекеттик кызматкер, врач, мугалим, укуга көчөргөндарыбы, башка канчасына үй бердиңиздер мамлекеттик кызматкерлерге? Сүйүнбек Абылдаевич, бүгүнкү күнү мамлекеттик кызматкерлердин саны, ушу ипотека алгандардын саны, аларга пайыздык көрсөткүчтө аларга төмөнүрөкпү? Алардын үстөк пайызы 4% менен алышат, льготалык ипотека. Канчагысына бердиңиздер дейт? Жооп берип коесузбу? Сүйүнбек Абдулдаевич, азыркы күндө мамлекеттик бюджеттик чөйрөдө иштеген кызматкерлер саны жалпысынан 4445 жаранга берилди. Бул алгандар, Анан кийин Тилек Жанышевич, мына бул 3 банк партнерлор, мына Мен үйүм 2020-26 программасында катышуулар камсыздаган ушу 3 жетишеби булар? Сүйүнбек Абдулдаевич, бул 3 банктар менен ушу 2021-2022 жылы иштештик. Ушу Бишкек шаарында бүткүл региондордо накталай акча бөлүп берип, алар баягы каалаган жерден үй тандап сатып алышты да. Анан ушу 2022 жылдын аягынан баштап бул багытты биз токтоттук. Анткени деген айтып кеткендей, мүлксүз рыноктун баалары жогорулагандан кийин биз ошол эле акча каражатка үй бүлөлөрдүн саны азайды да биз үчүн. Башкача айтканда ахват азайды да. Ошонун негизинде биз ушу курулуш багытка басымдык кылдык. Ошондо биз по себестоимости курулуш иштерди жүргүзгөндө биздин ахватыбыз почти 2 эсе көбөйүп атат да. Ошонун негизинде дагы баягы
тизме жылбагандыгы да ушул кезекте турган жарандар тизме жылбай атат деп нааразычылык жаралып атпайбы? Ал ошонун эсебинен анткени деген биз банк аркылуу бербей калдык. Бүт акча каражат азыр курулушка жумшалып атат. Ушу күздө ноябрь айында ушу 3 дарегиндеги 3 даректе Бишкек шаарындагы 3 дарегинде курулуш иштери бүтсө, ушул бир эле очередь деп эсептесек болот да, бир очередь заселение кылсак, ошол эле Маликова 91 дарегинде 900 жараныбыз очередтен жылат да. Анын баягы дагы сиз айтып атпайсызбы, дагы бир кайрылып атат жарандар, тизмеден секирип атат депчи. Андай көрүнүш баягы эгерде эле жаран өзүнүн кезегин күтө албайм, дагы бир 2-3 жыл күтө албайт экен, бирок бул мүмкүнчүлүгүм бар. Мен мисалы үчүн Немис өнүктүрүү банкынын алкагында региондон үй сатып алам десе, ошолор баягы арызын жазып башка продуктка өтүп кеткендер, ошолордун эле баягы жылышы болот да. Эч кандай кезектен секирүү деген андай көрүнүш жок. Анткени деген бизде баарыбыздын бүт кезекте турган жарандардын саны белгилүү. Алар электрондук онлайн түрүндө биздин интернет баракчабызда бар. Ар бир жаран өзүнүн номурун билет. Ошондуктан ким кайсы жака жылып кетсе, андай көрүнүш болушу мүмкүн эмес. Тилек Жанышевич, ошо билбеген үчүн сизге айтып атам. Бизге кайрылып атат. Анан сиздер айтып атпайсызбы, жана бирөө мисалы кезек узак экен кетип калды деп. Онлайн аркылуу ачык айкын чыгарып койгула. Эгерде кетип калса жазып койгула. Бул өз ыктыяры менен алып кетти деп жазып койгула. Ошон түшүнүктүү болот да. Эске алабыз. Ачык айкын чыксын, көрсүн онлайн боюнча. Биз да көрөлү, азыр бизге да көрсөтүңүз. Биз көрөлү, бир ким канчанчы турат, Асан канчанчы, Үсөн канчанчы турат экен. Көрсөтө аласыздар азыр бул жердечи. Интернет кошулса көрсөтө аласыздар. Көрсөтүңүздөрчү анда. Мына бизге айрылгандарга биз да жооп берели. Мына биз көрсөттү дейли, бардыгыбыз турат дейли. geek.kg биздин баракчабызда катышуучулар үчүн деген өзүнчө бир раздел бар. Ошол разделдин алкагында ушу бизде жүргүзүлүп жаткан багыттарда ар биринин өзүнчө тизмеси бар. 8% менен алгандардын тизмеси бар, 4% менен алгандардын тизмеси бар, кезекте тургандардын тизмеси. Регион кылып бөлүнгөн булар. Мисалы үчүн Чүй облусу Бишкек шаарын ачсаңыз. Тизмени көрсөтсөңүздөр, тизмени, атын, жөнүн. Бул тизмеде порядковый номер турат, заявканын жеке номеру жана аты жөнү аякта, аты жөнүн көрсөтпөйсүз, анткени бул баягы персоналдык маалымат болуп атпайбы? Бирок алар өздөрү билет, жарандардын баардыгы. Кезекте турат, убактына чейин көрсөтүлгөн. Ким кайсы убакытта кезекке турганына чейин. Жана сиздер айтып атпайсыздар, өз ыктыяры менен кезектен кетип калды депчи. Ошолор жазып кийингиси туруш керек да, андачы. Жылыш керек. Ошондой эле болот. Ошондой болот. Мына бизге кайрылып жатышат деп биз ошого сизге айттык. Мына 2023-жылдын август айынан бери кезекте тургандар тизмеси жаңыланбаптыр деп атат. Банкка барсак, банкта чыгып атат дейт биздин тизмебиз дейт. Гикке келсек, ал жакта жок дейт. Банк айтып атат, алар жаңылаш керек деп. Ошону ачык айкын чыгарып коюңдар макулбу? Андан кийин мына бул Тилек Жанышевич, негизи мына биз жаштарды колдошубуз керек да. Жаштарды, анын ичинен жаш мамлекеттик кызматкерлерди, укук күч органдарын, негизи эле бардык жаш мына үй бүлөлөрдү колдошубуз керек. Ошондо мына жаштар чет жакка кетпейт, үйлүү жайлуу болсо кетишпейт. Биз бир канча жолу айтып атабыз. Үйлүү жайлуу болсолар кетпейт ушу Кыргызстанданчы. Мына бир канча мына жогорку окуу жайды бүтүп алышып, мына алар үй жайы жок, үй алыш үчүн, бала чакасын үйгө жайгаштыруу үчүн чет жакка кетип калып атат. Алган жогорку билимин, дипломун таштап калып кетип атышат. Биздин аймактарда, региондордо канча биз адистер жетишпей атат бүгүнкү күндө. Врачтар, мугалимдер жана башка кесиптин ээлеричи. Ошон үчүн сиздер мына жана жогоруда жакшы иш-чара баштапсыздар. Мына региондорго үй салууну ипотекалык көбөйтөбүз деп ушуну жандандырып иш алып барыңыздар. Бишкекте аябай жакшы жүрүп атат, мына ипотекалык үйлөрчү көрүп атасыз. Азырда маалымат бериңиздер. Ошол региондорго көбүрөөк, анан жаштарга карасаңыздар. Анан кийин дагы бир бизге кайрылуу болуп атат.
сіздер текшергенде жақсырақ текшерсеңіздер, заявкасынчы. Кейбіреулер ата-енесінің үйінде жашайды, үйлері бар, алар дағы үйге тұрышады деген сөз болып атат да. Же болса кейбіреулер ипотекалы үй алып алғанда біреуге беріп қойған квартирант қылып дейді, ижараға дейді. Өздері дейді жашап жүреді, башқа үй бар дейді. Ошоға сунушум жақсы тексерсеңіздер, мақұл ошолордун бардыгынчы. Сіздерге бай заявка бергенде. Рахмат, ішіңіздерге игілік. Рахмат. Кейінгі сөз сұрау үшін депутат Мураталиев Мурат Молдановичті. Рахмат, Акбек Зулпукарович. Саламатсыңар, урматтуу катышуучулар. Тилек Жанышевич многу аябай жакшы маалымат бердиңиз да. Ана биздин урматтуу президентибиз да ошо элибиз үйлүү болуп калсын деп ушул демилгени көтөрүп жарлык чыкты да. Анан ушудан кийин силер ипотечный компания ушуну бир анализ кылышыңар керек да. Жана менен Сүйүн Абразакович жакшы айтып кетти. Неме деп азыр региондорду кыдырып жүрөбүз. Мисалы үчүн укук коргоо органдарына салып атсыңар үйлөрдүчү. Берип атасыңар жакшы. А жерде укук коргоо органдарында мен ойлойм дефицит жок жанагы жумуш ордуначы. Баары өз ордунда иштейт да, бул жакшы аларга да керек. Но азыр бизде эң негизги дефицит врачтар болуп атат, мугалимдер болуп атат, региондордо жетишпейт. Мына Талас областында бир 130 врач жетишпейт. Барып сурасаң, эмнеге кетсе жашай турган жерибиз жок дейт. Но жерде жаңы көрсөтүп атсыңар 4%дан 25 жылга беребиз депчи. Ушуну бир бүт барын эле алып келип Бишкекке үй бербей, региондорго да жазылып турбай жана региондорго да куруууда. Эмне келесилер ушу Бишкекке эле салып атсыңар да барын. И насколько действительно ушибление болуп атат. Алар да мамлекеттик кызматкерлер. А эмнеге биз аларды карабайбыз? Врачтарды ошо көбүнчө жашай турган жери жок, айлыгы 10 миңден ашык врачтардыкы. Анан бизди ким карайт эртең? Ушул жака көңүл буруш керек. Мугалимдер жок, эртең жаш балдарды жакшынакай кылып мектепте тарбиялаш үчүн жаш мугалимдер барбайт азыр региондорго. Үйү жок, барайын десе, көрүнгөн үйүндө жүрөт, алган айлыгын квартирага төлөйбү же өзү жашайбы? Ушул жагына бир көңүл буруш керек эле да. Чото бизде Бишкек эле мынакей турат салып атасыңар, баарын Бишкекке чогултуп атсыңар. А потом как будет? Ушул жак жагына бир ойлоп койбойсуңарбы? Ну, президентибиз берди, жакшы демилге берди, колдогула деди. Аз камыс болгон үй бүлөлөрдү колдогула деди. Анан могу жерде азыр үйдү салып атсаңар, силер списокко коюп койдуңар. Ушуну да карап көрүш керек да. Вот где дефицит кадров? Действительно жана больница эмеле врачтар дефицит. Действительно, аз барып көрсөңүз, мына эртең биз талашып карабыз, мына Устан Турал айтышат ошол жерде бизде врач жетишпейт деп. А жаш врачтарды баягы мен иштеп турганда бир 4-5 апардым, аларды ыйлап атыр, биз кетебиз деп. Жашай турган жер, айлыгыбызды квартирага төлөйбүзбү? Талашка азырына 504 квартира салынат дейсиз, булар уже очередте тур, ал биздин врачтар, мугалимдер жетпейт буга, уже давно кылып койгон очередти. Бул кандай болуп калат? Ушуга жооп берсеңиз. Урматтуу Мурат Молдонович, туура айтасыз, региондорго дагы басым кылып азыр. Дагы ушу ар бир региондун Борбор каласына турак жай комплекстерди куруу боюнча пландаштырып атабыз. Бул биринчи этапта. Экинчи этабында дагы ар бир ушу райцентрге, райондордун борборлоруна дагы. Жок, азыр мен түшүндүм, сиз дагы пландаштырып атканыңар ал качан болот? Бул мына азыр салынып атпайбы? Мына турбайбы Бишкекке канча деген 1000 квадратный метр салып атсыңар. А почему ушудан бөлүп барып могу Баткенге болобу, Таласка болобу салбайсыңар да? Амну азыр 504 квадрат салабыз деп атасыз. Бул салынганда деле жана биздин дефицит кадры бар жерлерге ошолорго салып бериш керек да биринчи. Действительно, у нас неге врачтарга салып бербейбиз? Кече министр менен бардык, ошондо да айтты, биз карайбыз, салабыз. Ну а когда это будет? Да 10 жылдан эмне ошол жердеги бир областтын эли врач жок калабы? А эгерде үй салып берсек, берден алып барып берсең үйдү мына 25 жылга 4% менен алса, это нормально. Аз квадратный метр канча болот үйлөрдүн? Курулуш боюнчабы? О, курулуш, ипотечный үйлөр. Бүгүнкү күндө биз куруп жаткан турак жай комплекстердин себестоимость боюнча $650 болуп атат. Ушу мамлекеттик Кыргызстройсервис ишканасы. Это полный под ключпи? Под ключ. Ну, примерно жакшылык. Ушуну караш керек да, ондай барсаң эле ошол жерде айтышат, ой, милицияларга салып атат үйдү, тияка салып атат үйдү, а бизге качан үй болот? Это правильно. Ошону силер карашыңар керек. Бөлгөндө распределение кылып, муну акчаларды бөлөткөндө айтышыңар керек. Вот Таласта мончо неме дефицит врач, мончо мугалим дефицит, ошолорго үй салып берип койсок, ошолор кетпейт. Жаңы Сүйүн коллегам туура эле айтты. Каяктан келет? Баары эле кетип калат.
Алып барайын десең жоқ, аз барсаң илаш бир эле таласта эмес, бүт эле региондо ошондой болуш керек, я думаю да. А силер башка жак бир направление салып атасыңар да. Ички иштер министрлигине, тияка анан бүт. Мисалы үчүн Ички иштер министрлигинде дефицит кадров нету, там все работает. А жерде наоборот очередьте турат, жумушка кирем. Да, врачтар бар условия жок региондорго бар иштегенге. Эң основной бизге эмне керек? Мугалимдер, врачтар, социальный тармакта. Анан калганы боло берет да. Ошолордун баарын иштеп аткандардын баарын ошол жерден нормальный кылып чыгарып койсок, кемпир чалдар бар, илашат жок врач. Эгерде ошолорго үйлөрдөн берип койсок, жазап туруп. Ушуну ойлоңулар, региондорду карагыла. Анан бүт мияка чогултуп, анан дагы бир нерсеси бар. Ипотечный үйлөрдү жана жаштарга салабыз деп атпайбы? Келечекте салганда обязательно ипотечный мисалы үчүн бир 10 000 кишиге үй салындыбы же 5 000 кишиге ошого жумуш ордунда карап коюш керек да. Одновременно салып коюш керек. Президенттер өткөндө ушуну айтып аткан. Сен үйгө жашадың, жумушуң бар, миграцияга кетпейсиң да, иштейсиң. Азыр Кыргыздын жарымысы эле жүрбөйбү ар жерде. Ошону эске алгыла жакшылап, бүт эле Бишкекке алып келе салып бербей. Биз элдин айтканы туура эле, только Бишкекке салып атыры, эмелерге берип атыры, а биз эмне ушмуляция этилип калабызбы деп. Мен ушуну кандай бир тапшырма кылып, Улукбек Зулпукарович региондорго жана мугалим врачтарга эң первый очередь салып бериш керек. Эртең мугалими, врачтары жок калабыз. Бүт областьта дефицит, по-моему. Жанагы мен билем, что укук коргоо органдарында кадровый дефицит жок, там очередь болуш керек, по-моему. Кандай дейсиз, Руслан Шервазиевич? Туурабы? Ошон үчүн ушуга көңүл буруп, ошол жака салыш керек биринчи. Рахмат. Маалымат катары мен айтып коеюн. Манат Молданович, президенттин атынан ар бир райондун акимине официалдуу кат жолдонгон госипотекага жер бөлүп бериле деп. Ошо тизмени дагы тактап койсоңор болот. Кайсы райондун госипотекага жер бөлүнгөн жок. Кыргызстан боюнча ар бир райондун борборуна жер бөлүнсүн деген президент тапшырмасы бар. Ал катты мен көрдүм. Ошол бүт Кыргызстан боюнча маалымат бар силерде? Кайсы райондор жер бөлүнө элек? Кимдер бөлүп берди, кимдер бөлүнө элек? Урматтуу Зулпукарович, туура айтасыз. Президентибиздин жарлыгынын негизинде ар бир аким өзүнүн ишин жүргүзүп атат. Бүгүнкү күнү алар өзлөрүнүн инвентаризациясын жүргүзүп, бизге жер тилкелерин белгилеп атышат. Кээ бир райондордо бирден эмес 2-ден 3төн жерлерди көрсөтүп атат. Ошол бүгүнкү күнү ишти алып барып атабыз. Бул маалыматтын баардыгы баягы жер тилкелеринин жалпы маалыматы тастыкталгандан кийин дагы кошумча кат түрүндө маалыматты жөнөтөбүз силерге. Жок, бүгүнкү маалыматыңар кандай? Кайсы райондор берди, кайсы райондор бөлүп бериле элек? Силерде болуш керек да, азыр чыгуулуңарда. Бүгүнкү күнү эми 40 район десек, ошондо 40 район жартысы уже даяр жер тилкелерин бөлүп бергенге. Бүгүнкү күнү айтып кетейин, өзүнүн чечимдерин Сузак районунда, Өзгөн районунда, Өзгөн шаарында жер тилке 6,7 гектар жер бөлүнүп атат. Андан тышкары мен айтып кеткендей, Токмок шаарында мэриясы 45 гектар жерин бөлүп атат. Чолпон Ата шаары бөлдүрүп атат жерлерин. Жалал Абад облусунун Нокен районунда жер тилкелери бөлүнүп атат. Тилек Жанышевич, сиз бизге ушунун баарын даярдап алып келишиңиз керек болчу. Момундай на пальцах көрсөтпөйчү. Тизме менен момундай райондор берди, бөлүп берди, могу райондор бөлүп берилек. Эл угуш керек да ошонучу. Кайсы райондун акими иштебей атат ошол мамлекеттик ипотека компанияга жер бөлүү боюнча. Бул маалыматты толук болуш керек. Кат жүзүндө бериңиздер. Эгер колуңузда жок экен, мен мындай ой менен айтып таста, мындай деп. Суроо Марат Молдонович берген суроо ошондо негизги өзөгү. Тактап коюңуздар. Маалымат тактап беребиз. Бүгүнкү күнү эч кандай район баш тарткан жок жер бөлүп беребиз дегенден. Эч ким баш тартпайт. Бөлүп бергени боюнча маалымат бербей атпайсыңарбы? Да кошумча кат түрүндө маалымат берем. Эми Улукбек Зулпукарович, туура айттыңыз. Мисалы мен Талас областын алайын да, кыдырып келдим. Облздравда жерин дайындап отуруу, райондордун баары дайындап отуруу.
Эгерде ипотечный үйлерді салса, пожалуйста, деп уже президенттің жарлығы шыққаннан баштап эле камдап, силер деле билип в курсе болуш керек булар деле. Но салын элек да, азыр мына 504 квартира салынат экен, бул уже очередь турат да. А дефицит врачей, анын ичинде жок врачтар, мугалимдер. Алар пока оңгончо туруп коюшкан. Ошону айтып атам, именно по назначению, где мамлекеттик жана кадровый дефицит болуп аткан немелерге салып берип койсоңор, дефицит жок болот да, элде проблема болбойт. Мына үй туруп, иш аз бирдеке десең эле врачтар жашай турган жерим жок, айлыгым бар, үйгө кетип атыр, мен кетем ишкекке деп. Sonra жалтырып отурак ба врачтаргачы? Ошону жерлер бар, там проблема жок жерлерде. Бүгүнкү күнү 23.400 жаран 400 үй бүлө кезекте турат деп атпайсызбы, муктаж болгондордун. Алардын ичинде 13.600 бул Бишкек шаары боюнча. Анан ошондо биз анализ жүргүзүп келеткен негизинде баягы пландарды түзүп атабыз да. Мисалы үчүн ошол эле Талас облусунда 309 жаран 309 үй бүлө деп койсок болот, кезекте тургандар. Ошондо азыр бүгүнкү күндө эле Талас облусунун жарандары угуп атат да, ушу 504 батирлүү үй курулат деп, ошондо дагы бир 200-ü дагы ушу квота боюнча дагы бөлдүрсөк болот да. Жо туура аны бере бериңиздер. Мына именно жана мен айтып өткөн тармактар, мамлекет, мугалимдер, врачтар, ушуларды отдельно бир карап берип койбойсузбу? Ошол элдин баары ушуларга нуждается. Алар жок болуп атат. Атам эмелери ал это однозначно бериш керек. Жаштарга, немелерге салып бериш керек. Но азыр биринчи очередь ушуларды киргизип, ушуларга карап, ушуларга көңүл буруп койгулачы, пожалуйста. Рахмат. Так, рахмат. Азыр мына биздин жыйын бүткүчөңдү Талас областы боюнча 4 райондун канча гектардан жер бөлгөнүн маалымат тактап койгула. Кармап отурушабы же бөлүп бериштиби? Так, сөз суроо үчүн Рустамбек уулу Советбекте. Саламатсыздарбы? Тилек Жанышевич, сизге суроо бар. Нукат районунда азыр 2024 жылга карата 320 000 калк жашап атат. Шаарда жер маселеси ушу күндө жок экен. 320 000 калк бар, бирок канализация жакын арада баштайт деп турат 4-5 жылдан бери. Ушу Нукат районунда кандай иш-чаралар болуп атат азыр? Бүгүнкү күнү район алкагында жана айтып кеткендей эле акимчиликтер менен иштешип атабыз. Район борборунан тышкары дагы жергиликтүү жакындагы айылдардан дагы жер тилкелерин карап чыгып атышат. Канализация жөнүндө эми канализация биз баягы негизги талабыбыз, ушу акимчиликтерге көрсөткөн талабыбыз бул жок дегенде бир 600-800 метрдин аралыгында ушу инженердик тармактын түтүктөрү болуш керек да, баягы канализация, водопровод, электроэнергия жакка кошулганга. Өзүңүз жакшы билесиз, Нукат району Кыргызстанда 3-чү. 320 000 калк. Ал ушу жердин жоктугунан ушундай көп кат үйлөр курулбаса, элдерге өтө кыйын акыбалда турат да азыр. Ошону чара көрүп жардам берсеңиздер, мына канализациясын азыр тендер болуптур, экскаваторларды алып беришиптир, ал башталыптыр. Аны тактап алдым. Андан кийинки бериле турган суроом сизге. Депутат болгонго чейин эле бир катар ички тышкы миграция мекендештерибиздин бир катар көйгөйлөрүн угуп көп болуп жүргөнбүз. Азыр эми ушул күндө көптөгөн жаштар кайрылып жатат. Ушу райондордун центринен, эми центр болбосо дагы четиндеги жакынкы азыр айыл өкмөттөр анча-мынчасы биригип атат. Ушул жактардан үйлөрдү алуунун шарты кандай? Көп жерден маалымат ала албай жатабыз дейт. Жаштар, канча жаштан чек бар экен жаштарга, бир үйдө 3төн семья турат, жери жогунан. Шарты кандай дейт. 20 жаштан 30 жашка чейин берет экен дейт. Кээ биркиси Бүгүнкү күндө мыйзам боюнча 21 жаштан 70 жашка чейин жарандарыбыз ипотекалык механизм менен турак жайлуу болгонго мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мисалы үчүн региондордо немис өнүктүрүү банктын алкагында программа жүрүп атат.
азыркы күндө дагы кезекте турган траншты күтүп атабыз. Финансы министрлик бизге бөлүп бериш керек. Бөлүп бергенден кийин биз ушу региондорго биздин банк партнерлор деп атпайбызбы, ошолор аркылуу каржылоону жүргүзөбүз региондор үчүн. Жаш кызматкерлердин дагы жеңилдетилген шарттары түзүлгөн, алар үчүн дагы алар кайсы тармакта иштебесе дагы баягы 4% менен алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок бул өнүктүрүү банктан тышкары. Мамлекеттик жумушта иштебей азыр ушу күндө частный ишканаларда тегүү тармагында, ашканада, таксиде кызмат кылган жаштарыбыз, ошолор 50% менен акчабыз бар дейт, төлөнгө даярбыз дейт, бирок үйү жок ушу күнгө чейин. Ошону кандай кылып алабыз, кайсы жактан деген маселе болуп атат да. Бирок эч жерден үй алышкан эмес экен. Ушу жылдын аягына чейин дагы республика боюнча 20 000 батирдин курулушун баштайбыз деп атпайбызбы? Ошондо ар бир региондогу, райондо жашайбы, айылда жашайбы, ошол региондун Борбор шаарында, Борбор калаасында сатып алса болот да, бир административдик территориалдык единицанын алкагында үй сатып алса болот да. Мисалы үчүн Алай районунун бир айылдын тургуну Ош шаарынан сатып алса болот. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошодон маалымат алдык. Кудайым буюрса, урматтуу президентибиздин ушул баштаган ипотекалык үйлөрдү куруу программасы жакшы болуп атат. Бирок сиздердин да ишиңиздерди көрүп турабыз. Өтө алуулуктуу иштер болуп атат. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик кылайбыз. Ушинтип элибизге, ушундай жаштарыбызга ушундай жакшы үй жай менен камсыз кылып бериңиздер. Нукат боюнча колдон келишинче жардам бериңиздер. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо үчүн депутат Султанбекова Чолпон айылында. Рахмат, Улукбек Зубакарович, саламатсыздарбы? Тилек Жанышевич, эми азыр бардык депутаттардын оюна кошулам. Бирок өзүңүз ушул бир суроого жооп бере аласызбы мындай? Мына мамлекеттик ипотеканы ишке ашырууда чоң көңүлүбүздү, басымыбызды ушу аймактарга жасоо зарыл экени. Сиздин оюңуз кандай ушул маселе боюнча? Туура айтасыз, анткени деген жерлерде ошол эле жаш кызматкерлер үчүн, ошол эле соц тармакта иштеп жаткан, иш берүүнү жүргүзүп жаткан жаш кызматкерлер үчүн шарттарды түзүп бериш керек. Ушул алкагында дагы ишти жүргүзүп атабыз. Жанакы эле айтып кеткендей, район облустун борбор шаарларынан тышкары дагы экинчи этапта ар бир районго кирүүгө азыр пландарды түзүп атабыз. Ар бир ушу райондун акимчиликтери менен ишти жүргүзүп атабыз. Буларды жер тилкелерин өздөрүнүн процедурасы менен бөлүшүп бериш керек. Булардын биринчи өздөрүнүн жергиликтүү кеңешке сунуштун киргизет экен. Киргизгенден кийин макулдугун алат. Макулдугун алгандан кийин өзүнүн чечимин чыгарыш керек экен. Бул дагы бир убакыт алат экен. Бир жер тилке өткөрүш үчүн минимум ыкчам түрүндө жүргүзгөндө бир 2 ай өтөт экен. Ошондо булар менен да ишти жүргүзүп атабыз. Канча жер тилке бизге өткөндөн кийин силерге тактоо иретинде дагы маалыматты жөнөтөбүз кат түрүндө. Туура, ушул региондорго көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Өзүңүз билесиз да, урматтуу президентибиз дагы ушул мигрант болуп жүргөн. Үй бүлө менен камсыз кылуу боюнча өзү дагы сөздөрүн айтып, талаптарды коюп атат жерлерге. Ошо азыркы бүгүнкү күндө ошо мигранттар эгер келип ушактан үй алабыз десе, кандай шарттар менен алышат? Реалдуубу ошолор келип бүгүнкү күндө туруп? Туура айтасыз, президенттин колдоосу менен, президент тапшырманын алкагында ушу 50% үлүштүк курулуш багытын дагы биз жаңы эле ачтык. Бүгүнкү күндө биздин мекендештерибиз, сырт жакта жүргөн, эмгек миграцияда жүргөн мекендештерибиз алар үчүн мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүн 50% баштапкы төлөмүн төлөп туруп эле булар өзүнүн кирешесин тастыктоо иретти кереги жок. Кирешесин тастыктабай эле турак жай комплексинен тандап алышат, өздөрүнө ылайыктуу квартира батир болобу, ушу
даже кайсы шаардан, кайсы региондон тандаганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн булар үчүн. Бүгүнкү күнү андай жарандар уже бизге кайрылып атат, алгачкы келишимдер түзүлүп атат. Алардын өздөрү сыртта жүрүшөт, сыртта онлайн түрүндө телефон аркылуу, приложение аркылуу өздөрүнүн заявкасын толтурушат. Заявкасынын негизинде алардын жакын туугандары доверенность алып келип эле алардын атынан бул жактан керектүү келишимдер түзүп атат. Андайлардын саны көбөйүп атат бүгүн. Ошол эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошо мигранттар бүгүнкү күнү канча санда, канча мигрант бүгүнкү күнү ошол заявка берди, канчасы алды, ошолордун мындай кызыгуусу кандай болуп атат? Регион жактан алып атышабы же Бишкек шаарындагы ошол маселени айтып коесузбу? Аларды мигранттардын саны 2000дей болуп калды. 2000ге жакындап калды алардын саны. Бүгүнкү күнү азыркыга чейин иш жүрүп атат. Бүгүнкү күнү даяр ушу күзүндө бере турган биздин турак жай комплекстерди дагы биз аларга сунуштап атабыз. Алар жакта дагы алар тандап атышат. Кимге кандай бир бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү же 3 бөлмөлүү батирелердин тандап атышат. Баягы этажды лайыктуу болсо тандап атышат. Андан тышкары көбү дагы өзүнүн региондон сатып алганга максаттары бар, кызыктары бар. Ошондуктан алар дагы күтүп атышат. Ушу башталып келет, уже башталган курулуш жайларга дагы күтүп атышат. Ушу Нарын шаарында башталды, Каракол шаарында башталды, дагы ушу башка региондорду күтүп атышат. Алар дагы ушул өзүбүздүн регионубуздан сатып алабыз деген максаттары бар. Ушул ишти менимче аябай жакшылап карашыңар керек да. Анан мен азыр могу сиздердин көрсөткөн немеңерден көрүп калдым. Мынау жетим жесир анан көп үй бүлөлүү балдарга болсо ошо 4% эле общий неме менен коюп атпыздар да. Бирок бул жерде кичине мындай мен сиздерге сунуш берет элем, кичине ойлонуп көрсөңүздөр. Себеби жесир аял болсо бала чакасы менен, анан кийин көп балалуу болсо, анан ошол жылдык пайыздары боюнча мындай уязвимый часть населения деп коет го, ошол жака бир кичине башкачараак көңүл буруп пайызын ылдыйраак кылышыңар керек да. Эгер алар иштесе бир маселе, бирок иштебей жаш балдар менен үйдө туруп калса, аларды бага турган адамы жок болсо, каражат булактары жок болсо кандай алып калат да. Ушул жерде ушул ипотеканын ушул эмеси иштебей калышы мүмкүн деген ой болуп атат да. Ошондо бир карап көрбөйсүздөрбү? Эске алабыз. Ойлонуп. Анан менин оюмча мына мамлекеттик ипотека компаниясы жакшы, иштериңер жакшы, бирок региондорго көңүл бурушуңуздар керек. Бирок ошол эле убакта мындай мен ойлойм да, ушу муктаждык Кыргызстан боюнча муктаждыгын жабуу сиздер полный жаба албайсыңарбы деген ой кетип атат мендечи. Ошон үчүн азыр өзүңүздөр билесиздер да, мындай жеке курулуш компанияларын ошолор менен силердин ишиңер кандай болуп атат? Ошолорду стимулдаштыруу максатында бир ылайыктуу болгон кандайдыр бир шарттар менен ошолор менен биргелик иштесеңер, ушул маселе тезирээк жабылып эле, көптөр неме алып калабы эле деген ой болуп атат да. Оюңузду айтып коесузбу? Ал жактан жеке курулуш компаниялар менен дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Өзүбүздүн акча каражатыбыз курулушка жетпеген жактарга инвестициялык долбоор катары аларга сунуштап атабыз. Мисалы үчүн 2022-2023 жылдары биз өзүңөргө белгилүү болгондой 11 микрорайондо мурун карьер бар эмес беле? Ошол жака 3 ирет конкурс жарыялаганбыз. Эч кандай инвестор өзүнүн баягы ыктыяры менен сунуш берген жок. 3 жолу эч кандай бир дагы участник заявкасын түшүргөн жок бизге. Анткени деген ал жакта сложность рельефа бар, анан ал карьерге мусор толуп калган болчу. Ошондуктан биз даже 2 круглоусту өткөргөнбүз, курулуш компанияларды чакырыпчы, алар бардыгы эле баш тарткан болчу да. Анан бирок ушу 2023 жылдын бир февраль айларында бир курулуш компания бизге сунушун берди. Ушу карьерди освоение турак жай комплекс куруу боюнча алар менен бир жарым жылдай сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Талаш тартыш болуп атты. Алар менен
бирок бир келишимге келдик. Бүгүнкү күнү биз аларга 1 миллиард 400 рынок баасындагы 1 миллиард 400 сомдук рынок баасындагы ушул жердин тилкеси аларга тапшырып берип атабыз. Во временное пользование алар курулуш иштерин жүргүзөт. Бизге болсо азыр биздин эсебибиз боюнча 3 миллиард сомго жакын батирлерди бизге тапшырып берет. Ошондо бул долбоор деп айтсак болот. Анткени деген биз өзүбүздүн, как наш вклад считается, земельный участок, анан алар өздөрүнүн инвестициясын тартып келет. Ошондо баягы эки тарап тең баягы киреше табат да. Ошондой мамлекеттик ипотекалык компания үчүн жок дегенде эле 2 эсе көп киреше таап атабыз. Улукбек Зулпукарович, мен ушу фракциянын чечимине сунуш берет элем да. Ушул турак жай курулуш жаатында курулуп жаткан курулуш компаниялары менен мамлекеттик жеке өнөктөш маселелерин өнүктүрүү зарыл деген бире берет элем. Себеби көп компаниялар менен сүйлөшүп калсак, ушу жакшы шарттарды деле сунуштап атабыз, бирок мындай эме сиздер жактан эме жок болуп атат деген сөздөр болуп атат да. Ошону киргизип койсоңуз суранам сизден. Анан дагы бир маселе, азыр болсо сиздер салып аткан турак жайлардын 1 квадраты канчадан берип атасыздар? Канча баада болуп атат? Биздин кезекте турган бүгүнкү жарандарыбыз үчүн Маликова 91 дарегинде $650 болуп атат по себестоимости. Бул кезекте тургандар жарандар үчүн. Үлүштүк баягы 50% менен киргендер үчүн $750. Ошо айырмасы $100 түзүп атат да. Бул баягы эки ар кандай категория болгон үчүн. Башка даректердеги эмеси баалары баягы зональный коэффициент менен көрсөтүлгөн. Бирок рынок баа менен салыштырсак, $400 арзан болуп атат биздики. Анткени деген Кыргызстройсервис мамлекет эч кандай киреше тапкан максаты жок, эч кандай киреше таппайт бул долбоордон. Андан тышкары жердин баасы бул жакка кошулбайт. Ошонун негизинде бир орто эсеппен алганда $400 арзан болуп атат рынок баага караганда. Айбек Жанышевич, эми бул маселе, ипотека маселеси бир гана ушул үй менен камсыз кылуу эмес. Ушул самый главный региондорго азыр болсо элдер кайтып кетип калып, жаштар болсо ал жерде турбай атып, баягы жакшы врачтар, жакшы мугалимдер дагы аяка барып иштебей атат. Ушул маселеси болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, особенно мына Баткен областында билесиз, ал жерде курч чек ара маселелери бар. Ушул жерде отурукташып калуу, анан көп элдер болсо азыр жарандар жер тилкесин алууга очередте турушат да, бирок баарына жер тилкесин бериш кыйыныраак болуп атат окшойт мамлекетте. Ошого ушундай үйлөрдү ошол региондорго дагы салыш керек. Мына Баткен боюнча мен карадым, что-то Баткен шаары эле бир эле объектти көрдүм да, же туура эмес көрүп алдымбы? Чолпоновина Баткен регион боюнча Баткен шаарында Чегабад деген районунда бир жер тилке бөлүнүп атат бизге. Мэрия тарабынан ал жака 2 9 кабаттуу үйдү пландаштырып атабыз. Андан тышкары дагы 69 жер там приграничный райондорго 3 айыл өкмөтүнө пландаштырып атабыз. Бүгүнкү күндө ал ишти Госстрой менен жүргүзүп атабыз. Ушу апрелдин аягына чейин проектный сметный документациясы бүтөт. Май айында булар уже тиешелүү конкурс жарыялайт. Ошондо 69 жер там түшөт приграничный райондорго. Жер там болот атасыздар. Жер там болот. Жер там дагы анан Баткен шаарына 9 кабаттуу үйдү пландаштырып атабыз. Анан эң мындай курч маселе бул жерде ошо ипотека компания салган курулуштар, объектилердин сапаты. Ошол боюнча көңүл буруш керек деп ойлойм да. Ошо сапатын ким ошол сапатына жооп берет? Анан ошол сапатты жакшы же жаман деп ким көзөмөлдөйт да? Ошол маселе болуп атат. Сапаты жөнүндө силер ошо жеке менчик компаниялар менен конкуренция кыла аласыңарбы сапаты жактан? Сапаты жагынан ооба, туура айтасыз, конкуренция түзө алабыз биз. Анткени деген бүгүнкү курулуп жаткан метод боюнча бул железобетонный монолитный строение болуп атат метод. Метод тоннельный опалубки деп коет. Бул жер титирөөгө
туруштук бере турган метод катары эсептелет. Бүгүнкү күнү Европа, Россия, Казакстан өлкөлөрүндө кеңири колдонулуп атат. Ошол эле Туркияны алсак, ушу акыркы жер титирөөдө именно ушул метод менен курулган үйлөр туруштук берди, туруштукту көрсөттү. Ушул метод менен азыр иштерди жүргүзүп атабыз. Сапаты боюнча биздин жарандарыбыз эч кандай камсанаа болбош керек да. Андан тышкары дагы бул проект сметалык документация тиешелүү Госстройдун экспертизасынан өтөт, госэкспертизасынан. Андан тышкары эки жактан технадзор болуп атат, Госстройдун технадзору, андан иш башкармалыгынын технадзору да бар. Жакшы, эми акыркы суроону берейин. Сиздерде урушуп эле бербей, жакшы дагы бир сөз айтып коеюн деп атам. Мамлекеттик ипотека компаниянын алдында кандай негизги кыйынчылыктар бар? Биз жактан кандай жардам керек, сиздерге ошол жөнүндө айтып койсоңуз. Эми эң негизги кыйынчылык бул акча каражат бөлүү боюнча курулуш иштерге. Сауд фондунан 100 миллион дедиңизби? 100 миллион бөлүнүп атат. Ал келдиби же келе элекпи? Ал келдик. Бүгүнкү күнү жана айтып кетпедимби башында? Консультанттык компаниянын тандоо иштери азыр бүгүнкү күнү аягына чыгып атат. Аяктагандан кийин консультанттар келип бизге көмөк көрсөтөт. Бул проекттик сметалык документациянын негизинде конкурс жарыялоо, подрядчик тандоо боюнча. Ошол тандоо процессине булар катышат, жардам беришет бизге. Бул пайызы жок келе турган акчада, же пайызы мененби? Пайыз менен келет. Канча пайыз? 1,5% менен. Доллар менен келет, кайра доллар менен кайтышыбыз керек. Бирок өзүңөргө белгилүү болгондой биздин үстөк пайыз жарандар үчүн 4% менен жана 8% болуп атат. А бирок бүгүнкү күнү инфляция жана Улуттук банктын учетун ставкасы кыйла жогору, ошондуктан биз Минфинден дагы колдоону күтөбүз. Рахмат. Урматтуу Улукбек Зулпукарович, дагы бир сунуш киргизейин деп атам фракцияга. Мына курулуштар кандай болуп атат, хотя бы мына жакын шаарларыбыздагы ошолорду бир барып выездной заседанияда көрүп койсок жакшы болот эле. Фракциябыз менен сиздин ишиңизге ийгилик. Рахмат. 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 Так, Телек Жанышевич, сизге маалымат катары Сауд өнүктүрүү фондунун акчасы 21 июль күнү 2023 жылы кол коюлган. Ратификациядан 23 жылы июнь айында өткөн. Бир жылдан бери колдонбой бүгүнкү чейин консалт компания тандап атабыз дегениңер түшүнүксүз болуп атат бул жерде. Каржы министри Үмүтчү Мамин айтып коюңузчу, эмне болуп атат? Ал жерде 1,5% башка уже акчалар кетип атат да. Биз кол коюп ратификация кылганыбызга 1 жыл болду уже мына. Урматтуу Улукбек Зулпукарович, туура айтасыз. Ошол бул ратификациядан өткөн. Азыркы учурда ошол консультационный услуга боюнча тендерлер жүрүп атат. Сизде толук маалымат сизде бар да. Бүгүнкү ушу консалтинг компаниянын тандоо процесси уже аягына чыкты. Бүгүнкү күнү Сауд өнүктүрүү фондусу өзүнүн одобрениесин бериш керек. Бүгүнкү күнү одобрениесин күтүп атабыз. Одобрение берер менен эле алар менен уже контракт түзгөнгө биз даярбыз. Бүт процедура Сауд өнүктүрүү фондунун процедурасы менен жүрүп атат. Эч кандай биз тараптан эч кандай затягивание деген жок. Ыкчам түрүндө иштеп атабыз бул жактан. Каржы министрлиги катчысында маалымат берип койгулачы. Өзү ратификация болгондон кийин кредит күчүнө кирет. Күчүнө киргенден кийин биз пайыз төлөй баштайбыз. Пайыз төлөп атып, анан кийин алардын шарты менен иштеп атабыз деген мен үчүн түшүнүксүз бул. Тактап коюңуздар. Качан ишке кириш керек болчу, эмне үчүн созулуп бүгүнгө чейин акча каражат түшкөн жок. Кач жүзүндө бериңиздер, бул жерде азыр жооп бербейсиздер баары бир. Так, кийинки сөз суроо үчүн депутат Жылдыз Талайбек кызында. Рахмат. Улукбек Зулпукарович, мен сизди толуктап коеюнчу, Саудовский фонд боюнча, кредит боюнча. Реализующий орган бул жерде ким болот ошондо?
реализующий Ответственный орган, ошо жооп берет да, полностью. Алмат Нурбекович, токтоп коесуз ба? Реализующий орган болсо тиги Министерство экономики болот, экономика министрлиги. Биз болсо исполнительное агентство болобуз да, мамлекеттик ипотекалык компания. Срок окончания вот этого проекта. Потому что ар бир кредитный соглашение срок окончаниясы бар, анан кийин сроки выплаты бар. Бир жылдан кийин 6 айда бир жолу биз 2 жолу выплата жасайбыз по кредитным соглашениям. Да, Министерство финансов, это же так? Через год у нас начинаются выплаты. Полгода один раз мы начинаем выплачивать. Там, наверное, 5 жыл бы, 8 жыл эме бар, льготный. Кечиресиз, мен кат жүзүндө жооп берем. Ну вот, ошон кат жүзүнө кошуп койсун, потому что льготный периоду бар, Да. сроки выплаты бар. Жарайт. Анан бир жылда 2 жолу төлөнөт. Бул Саудовский фонд боюнча. А негизи азыркы учурда канча адам кезекте турат? Бүгүнкү күнү 23.000 республика боюнча 23.400 жаран кезекте турат. Алардын ичинде 13.660 бул Бишкек шаары боюнча, калгандары региондордо. А бизге канча убакыт керек, чтобы закрыть острую необходимость жилья наших граждан? Чтобы закрыть острую необходимость, мына бүгүнкү күнү 12.000 батирдин курулушун жүргүзүп атабыз. Дагы 20.000 батирдин курулушун баштайбыз. Республика боюнча ошондо 32.000 болот, 32.000 батир. Ошондо биз дагы күтүп атабыз, ушу 23.000 бул дагы ушу Өсөт да. Дагы өсөт. Орто эсеппен алганда ай сайын бир 500 жаран кошулуп атат да, ошондо ушу жылдын аягына чейин дагы орто эсеппен алганда дагы 6.000 кошулат. Эмдиги жыл дагы 6.000 кошулат. Ошондо где-то бир 26 жылдын аягына чейин где-то сравняемся уже. А 24 жылы канча батир бүтөт? Примерно вот под ключ бардыгын жарандарга канча батир бересиздер? 24 жылы Аягына чейин, вот декабрь деп коелук. 24 жылдын аягына чейин 1,5 батирдин курулушу бүтөт. То есть ключевой дадите, да? Да. Анан кийин мындай суроо да, Нарын шаарын боюнча суроо болуп атат, сиз айттыңыз курулуш башталды деп. Нарын шаарында башталды, туура? Канча батир? Нарын шаарында 216 батир. 216. А 216 очередтечи Нарын шаарында канча адам турат? Нарында кезекте Нарын облус боюнча жалпы, включая районы, 491 жаран, 491 үй бүлө. Анан 216 батир. 216 бул шаар деп атпайбызбы? Ошондо экинчи этабында мы уже начнем в районы заходить. Ошондо районы тоже будем закрывать. Качан бүтөт? Курулуш эми орто эсеппен алганда 9 кабаттуу үйлөр болуп атат, 4 үй. Ошондо 18 ай деп болжолдоп биздин ушу генподрядчик Кыргыз курулуш сервис ушинтип болжолдоп 18 ай деп атат. Кийинкиси мындай суроодо сиз айттыңыз, 47-чи колонияда за квадратуру 650 деп, туурабы? Ооба. А региондордо кандай болот? Потому что уровень жизни, жашаган эмеси ылдыйраак да. Региондордо дагы курулуш 650дөн болот. Анткени это уже по себестоимости. Потому что дегенде биз могу Саудовский фондду карап атканда кредит боюнча мен ушул эле суроону бергенде 450дөн башталат деген да. Стенограмманы көтөрсөк болот, международный комитеттики. 450дөн башталат региондорго деген да. Себеби дегенде, соответственно, заработная плата ниже, чем в Бишкеке, да, и уровень жизни намного ниже. 450дөн региондордо, это имелось в виду, это если малоэтажные дома будут. Ал жакта по нормам проектирования эмеси не такая усиленная конструкция идет на фундамент, на стены, соответственно, исключается лифт, лифтовая шахта, уменьшается строительный объем, за счет этого себестоимость может быть ниже. Ошон эсебинен да. А региондогулар 650дөн кантип төлөшөт, если у них средняя заработная плата, я извиняюсь, 12 миңден ашпаса? Бүгүнкү күнү Элдер макулбу? Вот мен конкретно Нарын шаары боюнча айтам, мынакей 216 батир бүтөт деп атасыз, элдер очередте турат.
Элдер билеби, что квадратурасын 650-дөн төлөйт экен. Ооба, аны жарыялаганбыз. Они как бы төлөй алат, Бүгүнкү күнү ар бир ушул биз курулушту баштабадык, ар бир райондун, ар бир областын борбор шаарларында. Мы сравнили цены рыночные, которые уже сложились на сегодняшний день. Они даже в некоторых районах тех же населенных пунктов, тех же городов, они даже уже выше. Не, я понимаю, ну, например, город Ош, да? На рынок, это еще, өзүңүз билгендей, это высокогорье, это отдаленная область. Анан кийин, вот мен канча барбайм, мен айткым келет, что азыркы учурда 650 за квадратуру, именно за свой регион, я могу сказать, что это очень дорого. И баасын карап көрүңүздөр кайрадан, себеби дегенде элге оор эле болуп калат да. Жарым акчасынын айлыгынын жарымы көп эле ушу ипотека кетип калса, есть еще бытовая жизнь, каждодневная, да? Здесь ему будет очень сложно. Потому что и вы в прошлый раз, я этот вопрос отмечала, 450 дегенде я еще сказала, хорошо, был дагы еще приемлемая цена. А Бишкектики менен вы на одном уровне поставили, мне кажется, давайте разделим регион Дукун, посмотрим. Потому что, ну вот, Нарын, Баткен, я не знаю, они не в силах, наверное, такую сумму платить. Да, я согласен, не все могут, но на сегодняшний день рыночные цены во всех областных центрах, они, если не сравнялись, то уже даже выше, чем те цены, по которым мы сегодня по себестоимости обходится нам строительство. Но все равно я вот за свой регион говорю, да, что это очень дорогая цена. Элге аябай кыйынчылык жаратат депчи. Ипотека хорошо, біз поддерживаем, да, элге турак жай керек, но при этом басындагы чечип бергенге аракет кылсак деген, да? При цене $650 на 25 лет, если у нас наши граждане берут ипотеку, средняя выплата в месяц составляет 14 тысяч сомов. Ну и учитывая это совокупный их, доход... Я извиняюсь, это их ежемесячная зарплата в регионах. Бир айдык зарплатасын үйгө берип коюп аны ачка отурбайт да? И учитывая совокупный доход семьи и те граждане, у которых есть возможность внести первоначальный взнос, то там сумма ежемесячных выплат, она на достаточном уровне складывается. Хорошо, но я думаю, все равно надо рассмотреть, да? Вы сказали, что как бы сейчас в областных центрах, да, то есть шаарларда куруп атат, кийин райондорго курулат депчи. И вот ошондо у меня предложение. Сперва давайте отдаленные райондордон баштайлык депчи. Например, я сейчас на своем, вот Нарын шаары менен Кочкор району, ортосу 2-3 саат, еще там перевал есть, да, Долон ашуусучу, ошо отдален, же Жумгал, Ахтала отдаленные, да, не приближенные, а вот отдаленные райондордон баштасакпы депчи. Потому что если, соответственно, район непосредственно близко к городу, да, то, как вы сказали, в городе можно приобрести. А те, которые отдаленные, им очень же далеко. Я думаю, они в городе не будут приобретать, потому что смысла нету. Спасибо. Да, примем во внимание, спасибо. Так, кейинки сөз суроо үчүн депутат Жакышев Русланбек Шаргазиевичте. Саламатсызбы, урматтуу бүгүнкү фракциянын жыйын катышуучулары. Тилек Жанышевич, сиз ушу мамлекеттик ипотекалык компанияда иштегениңиз канча жыл болду? Бул компаниянын өзү иштеп баштаганына канча жыл болду? Жана бул компания ушул күнгө чейин, 21-жылга чейин эмне иштер аткарышууну кыскача айта кетсеңиз, тарыхы жөнүндө. Мамлекеттик ипотекалык компания 2015 жылы түзүлгөн. Активдүү кредиттерди жарандар үчүн таратканы 16 жыл башталды. 16 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 9514 үй бүлө турак жай менен камсыздалды. Жалпы жону менен 16 миллиард 200 миллион сомго. Алардын ичинде 2015-2020 мурунку уже аткарылып бүткөн программанын алкагында 5400 үй бүлө камсыздалды. 6 миллиард
600 миллионго. Буга салыштырмалуу ушу азыркы күнү аткарылып аткан программанын алкагында 2021-2026 менин үйүм программанын алкагында 3 эле жылдын ичинде 4000 үй бүлө 9 миллиард 600 миллион сомго турак жай менен камсыздалды. Түшүнүктүү. Ошондо 2015-тен бери иштеп келе жатса, бул 21ге чейин мындай бир алгылык иш кылбаптыр да. Туура айтып атамбы? Акыркы жылдары гана могу бир 4000-5000 квартира салдым, ага чейин бир мындай бир жартылай иш болгон эмес деп атасызбы ошондо? Ушу 3 жылдын ичинде жаңы программанын алкагында 21 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ушу мурунку программанын салыштырмалуу ошо 5 жылдын ичинде барабар болду да. Азыр мындай болуп калды. Мына строительный компаниялардын көбүнө эл ишенбей калды да. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой, азыр эми элдин баары эле көрүп жатат. Көптөгөн компаниялар ошо биздин мигрант жана айыл жеринде жашаган биздин карапайым бир туугандардын ошо 7 доондан жерин сатып, участокторун сатып, түшүмүн сатып, фасолун сатып, картоп жарашкын сатып, ошо чет өлкөгө иштеп келип, акчаларын алдырып койгондар абдан көп. Строительный компанияларчы азыр бул мамлекеттик ипотека компанияга ишенгендер көбөйүп баратат да улам. Мына биз жакын эле мен чет өлкөгө бардым. Анан чет өлкөгө барганда ошо Америкада, ошо Англияда, силер бул жерде Турция менен Россияны айтып атпайсыңарбы? Ал жакта деле биздин мигранттар абдан көбөйдү. Ошолор айтып атат, ушу мамлекеттик ипотекалык компаниялар дейт. Ушундай үйлөр салса биз ай сайын которуп турат элек депчи. Первоначально 50% которгонго да даярдар көп экен. Эми ушул боюнча мындай иштерди алып барыш үчүн Бишкек шаарында ушу Малико көчөсүнөн бөлөк жерде да чоң жерлериңер барбы ушундай бир грандиозный проекттер? Туура айтасыз, Руслан Шеразиевич. Бүгүнкү күндө мигранттардын ишеними жогорулуп атат. 2000ге жаран сыртта жүргөн жарандарыбыз өздөрүнүн заявкаларын бизге тапшырышты. Булардын көбү 50, сиз айткандай 50%-ын баштапкы төлөм катары төккөнгө даяр булар. Бүгүнкү күнү ушу президентибиздин жарлыгынын негизинде жер тилкелери өтүп атат деп атпайбызбы? Ушу мамлекеттик органдардагы жер тилкелерди бүгүнкү күнү өзүбүз алып атабыз. 11 гектар жер Коргоо министрлигинин жери бизге өткөнү жатат. Бул Волкова, Сыдыгалиева кесилишинде. Министерство внутренних дел Лагвиненко, Льва Толстого жакта 2 гектарга жакын жер бизге өтүп атат. Андан тышкары Көкжар районунда да 3,5 гектар бизге өтүп атат. Андан тышкары да чаканыраак жер тилкелер ушу Южный магистраль жакта өткөнү жатат. Андан тышкары дагы азыр биз инвентаризацияны жүргүзүп атабыз. Кайсы мамлекеттик органдардын кандай жер тилкелери бар, ошолордун баардыгын алып өзүбүзгө өткөрүп турак жай комплекстерди курууга пландаштырып атабыз. Мен айтайын дегеним мындай да, силер ошол Бишкек шаарынын мэриясы менен иштешсеңиздер, алар убагында жерде мыйзамсыз берилгендер бар, артка кайтарылып атат. Бул жерлерди алсаңар ошол эле частный компанияларга ишенбей алган компаниялар өздөрүнүн иштери жүрбөй калды да азыр көбүн. Ошолор менен иштешип, ошолор менен дальше мындан ары ушу мамлекеттик ипотекалык компанияны күчтөндүрсөңөр да, чет элде эме болуп кандай болгондо дагы мамлекет бул гарант аларгачы, гарант. Анан эми компанияларды көрүп атабызбы, көп учурларда азыр кандай болуп аткандарды эле. Ушу жерлерди көрсөтсөңөр силер көп учурларда, анан кийин силердин жарнамаңар ушул дурустап Кыргызстанды жакшы көрө албай атат да. Реклама начар болуп атат. Рекламаны ошо жети дуанга, ошол чет мамлекеттерге, Россияда азыр канчадай мигранттарыбыз мынакей азыр акчаларын көтөрүп алып жүрүшөт. Ошол айластан Россиядан алышып атат алар. Кыргызстандан болсо Кыргызстандан алат элек деп атат. Ошол эле Турцияда азыр мисалы биздин көптөгөн мигранттарыбыз, чет өлкөдө мисалы Америкаларда. Ушулардын баарын рекламаны күчтөндүрсөңөр силер, мынакей бизде дайыма ачык сунуш берсеңиздер, биз силер үчүн үй алып, тыйын алып берсек, там салып беребиз деген немелер тагыраак көрсөтсөңүздөр. Ошо мен сизге суроом, бул Малика көчөсүндө 4754 үй салынып атат деп атпайсызбы? Ошонун баардыгы толук кандуу берилип калдыбы азыр? Ээлери барбы ушулардын баардыгын?
жана эле мен сөздүн башында айтып кеткендей, бул 4700 батирь курулуш иштери 3 этапка бөлүнгөн. Биринчи этап 900 батирь ушул ноябрь айында тапшырылып берет бизге. Экинчи этабында 2700 батирь курулат. Хозяиндар бүгүнкү күнү кезекте турган жарандар өзү кезеги менен алышат. Ушул эле ноябрь айында 900 үй бүлөс бир очередь менен алып кетишет. Түшүнүктүү. Ошону менен биргеликте эле биз эл өкүлү болгондон кийин элдин түзүн жеткизе турган бизбиз да. Бизге көп учурларда кайрылышат. Мына Бишкек шаарында эле ошол эле региондо чакан ишкерлер бар. Чакан, например, магазин иштеткен, чачтар салон иштеткен, жана башка чакан бизнес ишкерлер ошолордо ушу Бишкек шаарынан алат электешип атат. Бирок сиздерге барган экен, абдан бир жакын эле бир эки жаран кайрылды. Грубый мамиле кылып, бир күн кечикчен туруп, ошол очередте туруп, ошол жерде мен даже конкреттүү түрдө консультация ала албай кеттим дейт. Жарым тыйын көтөрүп жүрөбүз дейт. Эми ошолор боюнча дагы бир алар сөзсүз түрдө Бишкек шаарына алыш үчүн пропискасы керек алардын кереги жокпу? Пропискасы кереги жок. Анан эмнеге мына тоскоолдур болот ушулар боюнча? Ушулар боюнча кимге кайрылсак болот? Ушул прямой эфир жүрүп атат азыр. Так телефон берип койсоңор бизге жоопту ким? Эки зам бар экенсиңер. Кимге кайрылсак болот? Телефонго айтып койсоңуздар. Эми ал жерде иштеген сотрудниктер чыгат экен дагы, бул жерде турбай жазылуу ушу. Деп коелуп, баягы немелер көрсөтүп коюп жүрүп кетет экен да. Руслан Шкарович, 50% төгөбүз деген даярдыкты көрсөткөн жарандар бүгүнкү күнү эле бизге кайрылса болот. Ал эми андай мүмкүнчүлүгү жок жарандар өзүнүн кезеги менен батирлерди алышат. 50% тыйынын көтөрүп барып, мен ошол жерде сүйлөшө албай, жетекчилерден кире албай, сырттан бир кыз кабыл алып туруп, кагып силкинтип менен кетирүүдү деп, мына азыр кааласаңыздар телефон берем. Тыйын көтөрүп жүрөт, ушу эки жолу мага келди. Мына ушу Бишкек шаарынан, бирөө Таластан. Азыр жын аягында Мен сизге ошону берип коеюн. Ошо менен биргеликте эле, мына жана айтып кеттиңиздер, ошо Таласта дагы 500 канча салынат дедиңиз? 504. 504төн 300 уже ала турган болуптур, а? Анан 200дөн ашыгын Таластар мындай ипотекалуу үйгө муктаж эмес бекен? Калгандары эмнеге неме болбой атат? Муктаждыгы бар. Биз ушул жергиликтүү соц тармакта иштеген кызматкерлер үчүн, жаш кызматкерлер үчүн дагы биз квоталарды карайбыз. Ошол эле саламаттык сактоо тармакта, билим берүү тармакта, маданият тармактары кызмат. Түшүнүктүү. Сиз ошону 500дөн азыр жарым уже силерге заявка берди квартиранын. Жарымы пустой болуп туруп, заявка алган жоктор, а? Ушулар боюнча кандай неме кылсак болот? Ошол алдыда кесиптешим айтып кеткендей, врачтарга, мугалимдерге биз бар айталыбы? Мынакей 500 салынып атыптыр. 200дөн ашык. Мына кайрылсаңыздар болот экен айтып берсек болобу? Андан тышкары ошол эле Талас регионунун биздин жарандарыбыз, мекендештерибиз сырт жакта жүрүшпөйбү, эмгек мигрант болуп. Ошол жарандар эле бизге заявкаларын тапшырса эле, ошол жактан аларда мүмкүнчүлүгү бар 50% баштапкы төлөм төлөп. Аларга дагы сунуштайбыз биз. Курулуш иштер башталары менен эле ал жака барып, тиешелүү жергиликтүү органдар менен чоң жыйындарды өткөрөбүз ар бир районго. Ошондо жеке эле Талас эмес, Таластын тегерегиндеги райондордо, айылдарда жашаган жарандар дагы ушу Талас шаарынан алса болот да. Акыркы суроом, ислам принциптери менен кандай иштер жүрүп жатат? Толтук коесузбу? Саңызбу, Руслан Шергазиевич. Ислам принциптери менен биз пилоттук долбоор болгон. Бул 2020 жылы биз ошо Бакай банк менен ислам терезеси бар болчу. Ошол ислам принциптери менен ипотека бергенбиз. Азыркы учурда ошо каржылоо бүт курулуш тармагына бурулган. Ошондуктан азыр ислам принциптерин токтотулду. Бирок азыркы учурда ислам өнүктүрүү банк менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ошо жакынкы арада ошо 79 миллион долларга каржылоо кредит берип атат. Ошол кредиттин алкагында биз ошо ислам принциптерин дагы ошо продуктун киргизип продолжение болот да ошо. Акыркы суроом, эми бул коомчулуктун баарына популярный болуп атпайбы? Иксан деген компания
ошолордун мисалы 4 миңден ашса туруу неме кардарлары менин билишимче бизге бир кайрылган 600 миллион акчабыз бар дегендей кылды. 300 миллион эсимде так жок экен. Ошолор сиздер менен иштешет деген бир маалымат чыгып атат. Ошолор жөнүндө кандай болуп атат ушуя? Иштешкин жатабы сиздер менен кардарлар ыксан боюнча? Жок, бизге кайрылган жок. Ихсанын кардарлары биздин талаптар боюнча ошо туура келбей калат да. Биздин талаптар боюнча программада коюлган үй жок болуш керек. Акыркы 3 жылдын ичинде эч кандай ошо кыймылсыз мүлк менен ошо сделкалар жок болуш керек. Ошого туура келбей калат да. Рахмат. Кийинки сөз суроо үчүн депутат Шабазов Бахридин Валиевичте. Рахман Улугбек Зулпкарович. Добрый день, уважаемые коллеги. Тилек Джанышевич, у меня вопрос. Как вы определяете потребность ипотечного жилья вот в регионах, то, что вы строите? Я почему задал вам вопрос? Вот сегодня ситуация, допустим, в регионе, в селе Милянфан. Выдавали, сейчас я скажу, около 50 гектаров должны были распределить участки земельные. Из них вышла бумага по защите земель пахотных. Соответственно, часть земель, около 24 гектаров, раздали, остальное защитили именно как пахотные земли. И сегодня ситуация такая, что участков не хватает, соответственно, и жить негде. Почему не сделать бы какой-нибудь пилотный проект? Вот вы по регионам, допустим, начинаете строительство. Именно определить, в каких регионах именно нужда есть в определенном количестве квартир. Вот сейчас я смотрю, у вас на Иссыкуле вы там 192 тысячи в городе Каракол строите. Как вы определяете, где какая нужда? Ну, допустим, именно в этом селе, то, что я озвучил, ситуация сейчас такая, что из 50 с лишним гектар 24 только, 24 только раздали, а остальное все защитили именно как пахотные земли. Но сегодня нужда есть. Хорошо, мы чем раздавать тогда по 5 соток земли? Давайте ввысь уйдем и построим там, я не знаю, 7-8 тысяч квадратов, проверите. Я думаю, 7-8 тысяч квадратов, если построить, там выкупят эти квартиры. И на самом деле ипотечное кредитование, оно очень удобное для людей. И возможность будет, на самом деле, выкупить эти квартиры там за 25 лет, сколько вы даете. Вот мне расскажите, пожалуйста, как вы определяете потребность? Бахридин Валиевич, потребность у нас определяется путем изучения нашего же портала. На нашем портале сегодня в очереди стоят 23 400 человек. Это те, кто стал участником программы и встал в очередь. Они там указываются, кто с каких регионов, да? Да, кто с какого региона, это у нас указывается. Помимо этого, есть граждане, которые подали заявку, стали участником программы, но еще не произвели постановку в очередь по тем или иным причинам. Возможно, у них есть планы перемещения, да, по регионам, либо же у них отсутствуют средства, скажем, там, для первоначального взноса. Хотя мы вот для социальной льготной категории граждан у нас нет требования по первоначальному взносу. Но мы ожидаем, что вот с активным строительством у нас будет возрастать и освещение, и вместе с ростом доверия населения будет это число увеличиваться. Значит, вот там, где вот вы говорите, там большие участки, да, на самом деле вот в каждом регионе, в каждом городе, вот мы объездили 40 районов, все города, областный центр объездили, вели работу с мэриями малых городов, с Айлюк-Мыту, вот с райцентрами. Да, на самом деле проблема остро стоит, как минимум от 3 до 7 тысяч граждан стоят в очереди на получение земельных участков, а та емкость земли, которая имеется у них в наличии, она может покрыть там только 10-15%, да, остальные останутся у них без участка, поэтому они тоже нацелены на то, чтобы передать земли нам под строительство. Но на самом деле вот. вам же много и не есть, нужно, есть такие, да, есть такие участки, вот просто вот, к примеру, вот вы город Каракол затронули, да, там вот один большой участок есть, других уже не осталось, потому что вокруг тоже там есть. Нет, город Каракол, я понимаю, да. Население и большое. И поэтому мы, вот там, где большой участок, мы, там, где совсем большие участки, мы их делим на очереди. То есть мы сразу не застраиваем, а застраиваем именно по мере вот той потребности, которая у нас образовалась. Именно по вот этому принципу мы выстраиваем
очередность, в какой очереди примерно сколько квартир нужно построить, и, соответственно, по регионам вот это вот распределяем тот инвестиционный пул, который у нас имеется на финансирование строительства. И вот вы попробуйте, я вам предлагаю именно вот в этом селе, как пилотный проект запустите. Там вам много, думаю, не нужно, если 50 соток до гектара там всегда найдут. На этом участке построить хороший, удобный проект на 8-10 тысяч квартир, и у вас там его разберут. Потому что я же говорю сегодня, 8 семей живут в больнице. Вот вы даже не представляете, я это несколько раз говорил, сегодня еще раз вот в прямом эфире повторюсь, что в этом селе 8 семей живут в больнице. Но какие там условия, это тоже видеть надо. Кто этих граждан будет защищать, на самом деле, вот сейчас они сидят и думают, что, наверное, никто, да. Вот если брать восточную часть Чуйской области, то вот я как озвучил, мэрия города Токмак передала нам 45 гектар земли, мы там тоже на очереди поделим. А потом на границе с городом Кант, Айлюк-Мытус, вот с восточной стороны, у них эта земля принадлежит МЧС, они нам тоже эту землю передают, там порядка 40 гектар, то есть вот если восточную часть Чуйской области брать, мы вот здесь тоже по очередям, поочередно будем возводить дома, и практически все граждане Чуйской области будут иметь возможность приобрести именно там. То есть такого жесткого ограничения у нас нет. Вот ты работаешь в селе определенном, и ты только там можешь купить, такого нет. То есть им не надо будет ждать, там, когда мы конкретно в их селе будем строить, а они могут вот буквально в соседнем городе небольшом приобрести. Нет, вопрос именно, видите, стоит в том, что сейчас, да, они из-за того, что рядом Кант находится, они едут туда и там приобретают жилье, то, что, допустим, ипотечные компании строят. А вопрос заключается в том, что они хотят в своем же селе жить, рядом со своими родственниками и так далее. Там компактное проживание в основном, поэтому я же не говорю там, вы сейчас говорите про 20-40 гектаров. Застроить можно и 1 гектар, и 50 соток. То есть почему бы не взять 50 соток, построить там 7 тысяч квадратов и дать тоже в ту же самую ипотеку. И там у вас заберут. То есть вам не нужно будет делать, как в Караколе, допустим, вы поэтапно начинаете строить по мере потребности, по мере этого заявок. А здесь у вас понимание точно есть, что 6-7 тысяч квадратов вас точно заберут, но вы решите большую проблему. Землю не выделили им по 5 соток, почему? Потому что защитили пахотную землю. Я тоже понимаю, что земля пахотная нужна. Но в то же время люди остались без участков. Они же те же средства потратили бы на строительство своего уже дома индивидуального. Поэтому подумайте, 50 соток взять, застроить, как пилотный проект запустите, и вы ситуацию им на самом деле выровняете там, да? Будет жилье, ну пускай не дом, но квартира. Сегодня они вынужденно в Кант едут, в Канте покупают, чтобы рядом быть. Но можно это в каждом, я больше чем уверен, что в каждом селе есть потребность участков. Но так как участков нет, постройте там по 7 тысяч квадратов, по 7, по 10 тысяч квадратов, и эти квартиры у вас заберут. Мы рассмотрим такую возможность. Рассмотрите, пожалуйста, это, и вы ситуацию очень сильно выровняете. Да, мы примем во внимание. Спасибо большое. Рахмат. Кейинки сөз сұрау үшін депутат Темирбаева Миргүл Өмірзақовна. Рахмат, Улукбек Зулпукарович, саламатсыздарбы? Тилек Жанышевич, менде мындай суроо бар. Бүгүнкү күндө ипотекалык каттоого биздин жарандар каттоодон өтүү үчүн онлайн каттоо аркылуу жанагы баланс KG тиркемеси аркылуу өтүшөт да. Анан мурда билесиз, менин үйүм программасынын алкагында жергиликтүү администрация тарабынан өтчү эмес беле. Азыркы күндө ошол бизге көбүнчөсү кайрылгандар ушул онлайн каттоо учурунда элет жергесинде өзгөчө региондордо ушул биздин тургундардын көптөгөн каттоодо кыйынчылыктар жаралып атат да. Ушуну кайрадан ушул мурдакындай администрация аркылуу же болбосо ЦОН ушул аркылуу каттоого өткөрсө болобу? Ипотека. Бул сиз сунушуңузда эске алабыз. Анын маалымат катары айтып кетели, жакында биз өзүбүздүн сайтыбызда атайын видео инструкцияны даярдап туруп
жүктеп койгонбуз. Ар бир жаран ушу биздин заявкага толтурабыз десе, ушу видео инструкциясы дагы бар, момундай письменный инструкциясы да бар. Пошагово бүт жазылып көрсөтүлгөн, кантип госуслугаларды төлөө боюнча, жанагы согласие на поиск персональных данных, ошол тиркемени кандай пайдалаш боюнча бүт подробно жазылган. Бүгүнкү күнү региондордо, айыл жергесинде жарандарыбыз регистрациясын успешно проходит. Андан тышкары ар бир районный администрацияда, ар бир чакан шаарларда, мэрияларда, ар бир айыл өкмөттөрдө бирден кызматкер бекитилген. Ушу биздин программабыздан алганда консультацияны жүргүзгөнгө, ошонун ичинде ушу тиркеме менен пайдаланып заявкасын толтуруу боюнча. Мындай жарандар эгерде кыйынчылык көрүп атса, ушул жергиликтүү мэриянын же айыл өкмөтүнө кирип туруп, тиешелүү кызматкерге кайрылса, алар түшүндүрүп айтып беришет. Бул бирок чындыгында бул кыйынчылык бар. Ошон үчүн мен ушу сунуш берем. Онлайн каттоодон тышкары ушул каттоого туруу үчүн жергиликтүү райондук администрация же калк тейлөө борборлору аркылуу дагы кабыл алыңыздар мен сунушумду. Андан кийин суроо мына өзгөчө биздин региондордо мисалы алсам, Баткен областында биздин билим берүү жана медицина кызматкерлери бүгүнкү күндө өтө адистер жетишсиз да. Анын эң негизги маселе катары ушул турак жай маселесин дагы айтсак болот. Ошондуктан сиздерге мына келечекте региондордогу курулуучу турак жайлардын кандайдыр бир бөлүгүн квота сыяктуу ушул биздин медицина кызматкерлерине жана билим берүү тармагындагы адистерге атайын бөлүп берүүнү талап кылат элем. Буларды анан атайын мындай заявка аркылуу тизмеге киргизбестен эле, мындай заявкасыз эле тизмеге киргизип, ошол процедураларын жеңилдетип берсеңиздер. Процедуралар баары эле бирдей. Кайсы тармакта кызматкер иштесе дагы, бюджеттик социалдык тармак болобу же жеке тармак болобу, баары үчүн эле бирдей. Ошондуктан дайыма эле биз иштерди жүргүзүп атабыз. Алардын арасында телевидение аркылуу региондорго барып, жергиликтүү телеканалдар менен дагы иштешип атабыз, иштерди жүргүзүп атабыз. Мына Баткен регион боюнча Баткен шаарынын Чегабад участогунда 504 батирлүү 4 үйдү курууга планды коюп атабыз. Бүгүнкү күнү ушул жылда баштайбыз. Андан тышкары мен сөздүн башында айтып кеткендей, Баткен регионунун Лейлек менен Баткен районундарында 3 айылга, чек ара айылдарына 69 жер там үйлөрдү дагы түшүрөбүз. Мындан тышкары эгерде жалпы жону регион боюнча, жалпы шаар меселе региондорду Баткен облусунун райондорун алганда 458 болуп атат бүгүнкү күнү кезекте тургандар. Мен сизге мындай суроо берейин, сиз жооп бергениңиз бир аз жалпылап, жалпы область боюнча айтып атасыз да. Мен сизге суроо бергенде так жооп берсеңиз, сиз жана жогоруда муктаждыктарды аныктоодо, мен кесиптешим Бахридин Байлиевичке айтып атпайсызбы, порталга катталуучулар аркылуу билебиз депчи, кантип аныктадыңар дегенде. Анан мен сизге айтат элем, ушул ар бир региондун тургундарынын санына жараша үйлөрдү куруу керек да. Мисалы улуттук статистика комитети же жергиликтүү бийлик органдары менен чогуу иштесеңиздер, ошондо сиздерде так аныктоо болот эле да. Мисалы үчүн мен Лейлек районундагы Разаков шаарында турак жай курууга, жер алууга бүгүнкү күндө мэрияга арыз жазгандардын саны 7500дөн ашты да. Бизде так маалымат бар. Анан ушул көйгөй бул Лейлек районундагы 9 айыл аймакта жана Сүлүктүү шаарында дагы өтө курч бойдон турат да. Анан сиздер бул боюнча сиздерде, мисалы сиздер азыр бүгүнкү күндө Баткен облусунда ипотекалык үйлөрдү Баткен шаарында курабыз деп атасыздар, Туура айтасыз, Баткен шаарына 4 үй, 504 батирлүү. Андан тышкары сиз айтып кеткендей, Разаков шаарына дагы биз барып келдик, жергиликтүү мэрия менен сүйлөштүк. Алар 10,5 гектар жердин көрсөтүштү. Ал жакта алар дагы бүгүнкү күнү Европалык өнүктүрүү банкы менен иштерди жүргүзүп келатышат. Баягы ал жака инженердик түтүктөрдү тартып келиш үчүн
суу жана канализация жагынан иштерди жүргүзүп келатышат. Ушу бул жактан алар менен биргеликте Сиз так айтсаңыз, мына Разаков шаарына президенттин жарлыгына ылайык, мисалы Разаков шаарында жана шаар мэриясынын аймагында ипотекалык үйлөрдү курууга 30 гектар жер тилкеси бөлүнгөн да, а сиздер 10,5 гектар деп атасыздар. Ошондой эле Кулунду айыл аймагына Разаков айылына 2,5 гектар, интернационал ошо чек арага жакын жерден 1 гектарга жакын жер тилкелери атайын ажыратылган ушул жарлыктын негизинде. Анан сиздер ошондо Лейлек районуна бул жылы каралган эмес да, үй куруу, туурабы? Лейлек районуна бул жылы каралган эмес, Баткен шаарына каралган жана Баткен менен Лейлек районунун Кулунду, Максат жана Аксай айылдарына ушу 3 айылга 69 жер там карап атабыз. Мына апрель айдын аягына чейин проекттик сметалык документациясы бүтүп атат, ал жакты Госстрой карап атат. Ушу май айында уже эмесине жаңа конкурсный заданиясын даярдашат. Конкурс өткөрүп туруп, подрядчикти тандап туруп, иштерди жүргүзөбүз. Сизге дагы бир суроо да, кечиресиз. Мына азыр сиздер Баткен шаарына курабыз деп атпайсыздарбы? Ушунда деген, мына азыр Баткен менен Лейлекти салыштырып көрдүңүздөрбү? Калктын саны боюнча, кайрылгандардын саны боюнча салыштырмалуу анализ барбы сизде? Андай анализ бар. Эмне үчүн Баткен шаары тандалып калды дегенде? Биз айтып келе жатпайбызбы, бүгүнкү күнү ар бир облустун Борбор шаарына баштап атабыз. Мына 23-жылдын аягынан баштап, ушу 24-жылдын аягына чейин ар бир Борбор шаарына баштайбыз. Бул биринчи этап. Экинчи этапта ушу биз 40 район деп атпайбызбы, республика боюнча. Эмдиги жылдан баштап уже ар бир районго да кирип баштайбыз. Ошондо ахват бизде камсыздалат да. Рахмат. Жогоруда кесиптештерим да берди деп ойлойм. Мына сиздер региондогу курулуучу үйлөрдүн квадрат метрин $650 деп маалымдап жатасыздар да, ошону угуп атабыз. Менде суроо, бул Саут фонду менен келишим болгондо $450 деп айтылган. Эмне себептен 650 деп кайра берилип атат? Себеби бул $650 региондогулар чындыгында төлөй албайт деп айтат элем да. Курулуш баасы боюнча $650 бул себестоимость болуп атат. Анткени деген курулуш иштеринде бул железобетонный монолитный үй деп атпайбызбы? Көптөгөн арматура пайдаланат. Арматураны сөзсүз Россиянын заводдорунан пайдаланат. Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасы заводдор ушу өздөрүнүн продукциясын кое берип атканда, ушу 23-жылдын ичинде эле бааларын көтөрүштү кыйла. Бул болуп атат. Андан тышкары дагы биз ички жазалгасында бүтүрөбүз да, под ключ. Ошондо дагы импортируемый материалдар болот, ошол эле ванна, унитаз, электропроводкасына чейин бүт эле импортируемый товарлар болуп атат. Алар дагы кыйла кымбаттады. Ошол негизинен себестоимость 550ден 650ге чейин көтөрүлдү да болжолдоп. Эми бул Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасынын маалыматы боюнча. Министрлер кабинетинин токтому негизинде бул мамлекеттик ишкана генподрядчик катары аныкталган. Ипотекалык үйлөрдү куруу боюнча. Түшүнүктүү. Рахмат. Акыркы суроом, жана сиз Лейлекте 3 жерде үй курулат деп атпайсызбы? 3 жерде үй курулат деп атасыз. Максатта, Максат айылында? Максат, Кулунду, Аксай. Аксай бул Баткен районунда. Лейлек районунда, Кулунду айылында, анан Максат айылында. Максат айылында. 69 үй болгондо ар бир айылга 20-30тан болуп атат. 20-30тан болуп атат. Түшүнүктүү. Рахмат. Жергиликтүү органдар жер тилкесин бөлүп берди. Иштерди алып барып келатабыз. Рахмат. Так. Тилек
Тилек Жанышевич, азыр мына биз фракция ушу жыйынды өткөрүп сиздерди чакырганыбызга байланыштуу бизге мына суроо менен кайрылып атат да. Эркин Мамаев деген сиздерге кайрылган экен. Мына сиздин Оморов Амантур деген кесиптешиңиз кат жазып берип атат агачы. Алынын иниси Мамаев Эркин иниси ички иштер министрлигинде иштеп, мына ковидте анан ооруп пенсияга чыгып, бирок 2016-дан бери тизимде турган, каза болуп калган. Анын иниси бар экен, Жомарттын баласы бар экен, Самарбекте инвалид экен да. Анан бул үйгө ушу баласы инвалид деп катарга биринчилерден турган экен. Анан кийин турганда МВД берип атат буга тизмесин сиздергечи. Ушу тизмеде бар, биринчиден болуп турат экен. Анан бирок сиздерге келгенде анын тизмеси жок болуп, сиздер кат жазып берип атасыздар, агачы. Мамаев Самарбек ички иштер министрлигинде иштебейт деп. Ал иштеген кишинин уулу болот да, ал атасы өлүп калган, ал иштебейт, ал инвалид 22 жаштагы. МВД берип атат, бул списокто турат деп. Азыр мына биз кайрылып, өзү врач экен, бир турган агасы кепилдик алып атат. Мына мен төлөп берем, мына бардыгын через нотариуска сизге тапшырыптыр да, сиздергечи. Ушуну жазып алсаңыздар кийин, азыр ал жаран өзү да угуп турат, өзү врач экен, Мамаев Эркин Темирбаевич деген арызы. Иниси Мамаев Жомарт деген каза болуп калган, баласы инвалид Самарбек Мамаев. Ушунун боюнча кийин бизге жооп берип койсоңуздар макулбу? Бардык кагаздар берилген дейт. Бардык кагаздар. Ошого ушул боюнча кийин бизге да жооп берип койсоңуз макулбу? Эмне себептен ал берилбей калды бул жигитке? Арызындагы бир көтөрүп бергендердин арасында бул да бар экен да биринчи. Арызындагы бир көтөрүп туруп карап. Мен сизге да берип коем арызын, кийин жыйындан чогулсаңыз. Рахмат. Рахмат. Так, Тилек Жанышевич, отура берсеңиз болот. Так, мамлекеттик ипотекалык компания фракциянын жыйынына даярдыгы начар деп койсок болот. Маалыматтар толук беришкен эмес. Бул жерде көп маселе бар. Компанияда канча киши иштейт сиздерде? 90 киши. 90 киши иштейт, э? Орточо айлык акыңыздар кандай? Орточо эсеп менен 30 миң 40 миң болуп калат. Азыр эле мен кесиптештерим айткандай, райондук жана шаардык бийлик менен иштешиңиздер керек. Ал жердеги кезекке тургандардын саны башка, силерге арыз бергендин саны башка болуп атпайбы? Ошолор менен бирге иштесеңиздер, мен ойлойм, кыйла жеңил болот. Мына мен азыр сиздердин маалыматты карап, Бишкек шаарында кезекке тургандардын саны 13.661 экен. Курулуп аткан квартиранын саны 6.700. Бүгүнкү күндө сиздер баштап куруп аткан. Жалал Абад шаарында кезекке тургандардын саны 1175, курулуп аткан квартиранын саны 2034. Ысык көл 792 адам кезекке туруптур, 3105 адамга квартира куруп атасыздар. Нарын 491 адам кезекте турат, 216 адамга квартира курулуп атыптыр. Чүй облусунда 4656 адам кезекте турат. Мен үчүн түшүнүксүзү, мына бул жерде эмне деген айыл, Ак Кудук деген айылга 4986 батирлүү үй салабыз деп силер пландап атасыңар. Ал айылда болгону 861 адам жашайт экен. Бул Ысык Ата районунун чек арага жакын жери, жер бөлүнгөн жер. Мындай бир пландаштырганда мындай эсеп барбы? Кандай бул ал жердеги квартираны ким үчүн салып атасыздар? Пландаштырып салын элек, план кылтасыздар да сиздерчи. Мына кийинки быйылкы жылга план дегенде турат. Чүй району Ак Кудук айылы 4986 квартиралуу
турак жай объектинин курулушу пландаштырылган дейт. Улбек Зулпукарович, бул жанагы эле мен айтып кеткендей, Кант шаарынын күнчыгыш тарабында бул приграничный айыл өкмөт экен. Ошол жакта жер тилкеси бар экен, бирок Мен картаны карадым мен. Кайсы жерде турганынчы. Бул айыл 861 адам жашаган Аккудук деген айыл. Улбек Зулпукарович, бул 4900 батирди бул сразу эле бир этапта баштабайбыз, анткени баягы потребность катары буну очередь кылып бөлөбүз. Бул баягы жалпы жоonu менен ушул жер тилкенин кандай возможностьтор бар экенин көрсөтүп, башталышын эле пландаштырып атабыз да. Бул жалпы жоonu менен бул бүгүнкү күнү биз жарандарыбыз үчүн мындай мүмкүнчүлүктү түзүп берип атабыз. Башка айыл өкмөттөрүнөн, башка шаарлардан жарандар үй сатып алса болот да. Мисалы үчүн ушул Чүй-Гемин районунан, ушул эле Ысык-Ата районунан бүт жарандар ушул турак жай комплексин сатып алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Андан тышкары ушул Чүй регионунун канчалык биздин чет жакта жүргөн эмгек мигранттар мекендештерибиз, буларга дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бул жактан турак жай сатып алса болот да булар. Тилек Жанышевич, мен силердин кагаз жазылган цифраны окуп атам. Эске алышыңыздар керек. Кайсы жерде жайгашкан, мына сырттан келгендер ушу Аккудукка барып жашагысы келеби? Бул бир. Экинчиси, ошончо кишиге квартира салынгандан ал жерде алар эмне иш кылышат эртеге? Эмне жумуш менен кандай камсыз болот? Биз мындай пландаштырганда ойлонуп пландаштырыш керек да. Экинчиси, себеби силер Токмок шаарына дагы ушундай эле 4986 адамга 4986 квартиралуу батир салууну план кылтасыздар. Токмок шаары эми бул чоң шаар туура. Ал жерге жашап, андан кийин башка жумуш кылса болот. Мына планды кылганда мен ойлойм так эсеп керек. Андан кийин маалыматты бергенде райондору менен берсеңиздер. Область деп эле ар райондо ошондой муктаж адамдар кандай болуп атат. Бул иште сөзсүз райондук бийлик менен, шаардык бийлик менен сиздер чогуу иштешиңиздер керек. Мына сиздердин ушул гос ипотечный компаниянын үйлөрүнү кимдер курутат өзү? Кайсы компаниялар курутат? Эмне ГИКтин өзүнүн компаниясы барбы? Мамлекеттик. Улбек Зулпукарович, Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишкана, президенттин иш башкармалыгынын алдындагы мамлекеттик ишкана, генподрядчик катары өкмөттүн токтому менен аныкталган. Генподрядчик биздин иш башкармалык Баткенде кандай болгондугун бардыгыбыз билебиз да. Кандай болуп булар генподрядчик болуп, кимдерге кандай берди, кандай ызы чуу болду. Ошондуктан бул жерде мына Чолпон алымындагы суроону берип кетти. Курулуш компанияларынын силер тандоодо мындай бир ачык критерий болуш керек. Себеби мамлекеттик жерди, силерде акча бар, компаниялар үчүн бул аябай кызыктуу. Даяр жерге, даяр акча менен үй салып бергенге. Анан бир компаниянын эле ушул бар деп туруп бардыгын берип, азыр мына ошол Кыргыз курулуштун алдындагы үйлөрдү ким салып атанда? Маалымат берген жоксуздар. Токтоп берсеңиздер, мына ошол жанагы эң чоң квартира бизде, эң көп квартиралуу жерибиз бул Маликов көчөсү 91. Мурас комплекси. Кыргыз курулуш өзү салып атабы, же кимдерге берди? Тактап, маалымат барбы, Талантбек Асаналиевич? Маалыматты беребиз. Биз фракцияга чакырганда ошондой маалыматтар тактап алып келиш керек болчу. Мына 3 парактан кагаз бербей, Тилек Жанышевич, силерде аябай жумуш көп. Элдин бардыгы азыр ушул мамлекеттик ипотека компанияга үмүт менен карап турушат. Мындан кийин алданбай үйлүү болобузбу деп. КЖ групптун үйлөрүн дагы сиздер алды дегендей маалымат кеткен болчу. Чогулшот көргөнсүздөр, Талантбек Асаналиевич. Элди чогултуп, аны ким курат азыр? Жетекчиси камалды. Ал компания эмне болуп атат? Элдер эмне болуп атат? Мына
чоң жыйын болгонун баардыгыбыз көргөнбүз да. Маалыматты дополнительно айтабыз, менин маалымат жок да менде. Талантбек Асаналиевич, сиздер азыр мен билгенден мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчисиздер да, ошондойбу? Булар силердин алдыңыздар да. Силерге баш ийип калган. Туурабы? Же өзүнчөбү? Ошондуктан мындай жыйынга келгенде даярдап келем дебей так бериңиздер. Фракцияга чакырсак, юридикалык отделдин төрагасынын зав отделдин орун басарын жиберебиз деп кат берип атасыңар. Андай токтоткула мындан кийин. Жоопкерчиликти алдыңарбы? Жооп бергенде үйрөнгүлө келип. Кийинки маселе мына ошол ар бир район боюнча өзүнчө тактап берсеңиздер, мына азыркы кайсы курулуш компаниялар куруп атат? Критерий отбора кандай болуп атат? Кимдерди тандап атасыңар? Ачыкпы же ассаламу алейкум деп баргандарда берип атасыңарбы? Бүт бардыгын берсеңиздер, ошол компаниялардын учредителдери кимдер? Кандай компаниялар? Андан тышкары сөзүңүздө айтып кеттиңиз, катта жок. Мына 12-нчи микрорайондогу Дастан Сити биле, мындай бир чоң комплекс курулуп атпайбы? Ошол жерден 500 квартира гиктике деп айтылган болчу. Акылбек Үсемегович барып капсула салды. Силердин жетекчиңер баш болуп. Эмне үчүн аны жазбадыңыздар? Ал качан берилет 500 квартира? Бүгүнкү күнү ашылып аткан проектлердин тизмесинде бар. Жок, могул жерде жок да, мына бизге берген маалыматыңыздарда жок. Мен ошону айтып атам. Ушул жерге бергенде мына 6700 квартиранын ичине кошкондо ал уже 5200 болмок. 13600 адам кезектеги адамдын 7200 адамда үмүт пайда болот. Биз быйыл алат экенбиз. Тизменин ичинде туурабы? Позицияда турат. Ушундай маселелерди так толтуп жазсаңыздар. Экинчиси, мына ошо райондогу элге үй курууда арзандатуу жолун ойлонушуңуздар керек. Себеби 1 миллион, 2 миллионго айылда адамдар өздөрүнө үй куруп алат. Силердин 3-4 миллиондук квартираны алганга алардын каалоосу да болбой калат. Ушул жагын эске алып, Бишкек менен бул шаарлар башка маселе. Айыл жеринде көп район борборлорунда 5 этаждан бийик үй курбайсыздар. Ал жерде көп талаптын кереги жок, арзандатуу жолдору бар да. Мына азыр Бактын Валич айткандай, ошол айылдын өзүнөн жер беребиз десе, ошол жерге мүмкүнчүлүк бериш керек. Миллион фандын эли эмнеле Аккудук беле? Аккудукка барып жашап анан кийин Миллион фанга келип дыйканчылык кылбайт да. Ушул жагын эске алыңыздар. Айтылган сунуштардын бардыгын протоколго жазып, фракциянын жыйынына даярдык толук болбогондугун дагы эске алып, алдыңыздарда фракциянын жыйын токтом долбоору бар. Токтом долбоорун добуш коем. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Сөз түрдө ушул айтылган сунуштар менен бардыгын тактап, ар бир депутат менен берген сунуштарын өздөрү менен макулдашып алып келгиле максат. Макулбу? Так, анда бүгүнкү күн тартибиндеги маселелерди биз карап өттүк. Анан бул жерде дагы бир маселе, Тилек Жанышевич, мурда банктарга кезекке тургандар, ушу 22 жылдан бери тургандар бар экен да, алар силер өзүңөргө алдыңарбы, же алар калып кеттиби ал жакта? Алар банктан жанагы вторичный жильодон мурда алышчу эле. Азыр ал маселени силер не деп айтып койдуңар? Үлүштүк курулуш деп кылдыңарбы? Вторичный жильодон алуу болобу, болбойбу? 50% төлөсө болот турасыңар, Улбек Зулпукарович, азыр вторичный жильодон болбойт. Биз ошо куруп бүт багытты өзгөрбөдүкпү? Банктер менен иштебейбиз азыр. Биз түздөн түз биз турак жай куруп туруп, ошо батирлерди беребиз да.
банк кошулбайт бияка. Банкка кезекке тургандардын бардыгы 23 миңдин ичинде барбы азыр силерде? Бар, азыр ошол кезекке тургандар, азыр ошол биздин порталыбызда бизге турган да. Мен да силерге кат берем, 22-жылы тургандар банкта алдыда. Эмнегедир силерге кезекке турганда 3961 болуп калыптыр. 22-жылы турган. Кантип алды кезекте аркага жылып кетти, тактап койсоңуздар, мен фамилиясын берем, банкта алдыда турган. Айыл банкта ошол уже аласын өткөн маалда токтотупсуңар дагы, анан кийин силердин кезекке келгенде ал ошондой арткы кезекке барып калыптыр. Фамилиясын беребиз, кайрылгандардын. Эске алып коюңуздар. Рахмат. Анда чакырылган коноктор бошсуздар. Ар кандай маселебиз бар? 2 маселе. Я. Жок, бул өзүчө деле эмес, ачык эле. Биринчиси сиздин катыңыз Чолпон Алиевна. Өчүрүп койсоңуз да болот мен делечи. Так, коммерциялык эмес уюмдардан кыйноолорду